Алла Таалага мактоолор, таңтоолор, алкыштар болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу жамаат, шам намазыбызды кабыл кылып көптөгөн жакшылыктарды берген болсун. Аллах Таалам жамандыктардан өзү асырап сактаган болсун. Суроо жооптор кабатталып көбөйүп кеткен экен. Ошондон баштай берсек. 341-суроо. Болгарияда иштеп жүрөм, 3 ай болду келгениме дейт. Бул жактын адамдары менталитети биздикинен айырмасы бар. Мен ар түрдүү ойлор басып жатат. Бул жакта дагы бир мечит бар. Мечитке барам, 2 жолу окутуп келдим. Дем салдырып келиптир. Анда дагы болбой койду. Эмне кылам устаз? Өзүм намаз окуйм, иншалла жообуңузду күтөм. Жооп үчүн алдында рахмат дейт. Кечээ Чубак устазыбыздын мечитинде, академияда, даанышмандык уюнда ушуга окшогон суроолор келди. Жаман ой баса берет. Жин шайтан мени жаман ойго жетелеп кадимкидей азгырат дейт. Анан кызык, бул аалам биз үчүн белгисиз да. Белгисиз дегени кандай? Биз жиндер менен иштешип, дем салып, ал нерсени билбегендейин, бул гайып ниспи. 100дөн 100 эмес, бирок мындай бизге белгисиз. Анан Таалай Карикебиз айтат, жин шайтан адамга көрүнүп баштаганда биринчи бала болуп көрүнөт дейт. Бул жакындарыбыздын башына келди да ошол. Кадимкидей баягы жакындарыбыздын башына келип бала болуп көрүнөт, жок болуп кетет. Ошол учурларда кадимкидей дем салып, адам мындай бир такыбачылыкты туу тутуп дарат менен жүрбөсө, бара чоңоюп, анан жанагы негизгиси Карикебиз айтат, коркпош керек. Алла Тааладан коркуш керек. Бул бир ишенимди түздөш керек. Жин шайтан Аллах каалабаса эч бир кыпындай зыян келтире албайт. Ал деле бизге окшогон макулук. Ошол экинчи ишенимди көбөйтүш керек. Үчүнчү өзүнө дем салып жүрүш керек. Куран аяттары, сүннөттөгү келген дуаларды окуп жүрсө, иншалла Кудайым жамандыгынан сактайт. Анан 4-нчү эрежеси, көзгө көрүнүп калган учурда аны менен сүйлөшпөш керек. Анткени жин ошол баягы контакт байланышка чыгат дагы адам менен сүйлөшүп баштайт дейт. Ошол учурда ага такыр сүйлөп жооп бербеш керек. Анткени ал жакшы нерсени айтып баштайт, сүйлөп баштайт. Барып сүйлөшкөндө ал жиндин максаты барып адамды жанагындай асынып аласың, барып муунуп өлгүн, жардан секирип кеткин, жана башка деп түпкү максат ошол экен да сүйлөшүүдөн. Ал адамга бир жакшылык каалабайт. Анткени карасаңыз, чындап эле жинилешип калгандар, оорусу күчөп кеткендер, убагында чара көрбөгөндөр, барып жардан секиргендер бар. Мындайча айтканда, жанагы жин шайтан көзүнө көрүнүп отуруп, толгон токой көйгөйлөрүн эскерет. Мына сен ата-энеңе деле керегиң жоксуң, аялга келсе сенин күйөөңдүн кереги жок, ал сени ойлобойт, сен өлгөн күнү башка бирөөнү таап кетет, ошон үчүн сен өзүңдүн өмүрүңдү арнайсыңбы деген сыяктуу азгырууларды салып туруп, акыры анан эми бул азап тозоктон кутулуу үчүн сен өз жаныңды кыйгыныың деп жаман ой салат. Ошол 4 нерседен этият болуш керек. Анан ошол академияда кечээ күнү, мурда күнү экен, кечээ эфир Марал эфем болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан 4 амалды эскергенбиз. Уруксат берсеңиздер дагы бир кайталап коеюн. Далилдер ошол жерде кенен. Аманат медиада чыккан, мен учкай токтолоюн. Биринчиси, Бакара сүрөсүн көбүрөөк окусун, күн сайын калтырбай. Бакара сүрөсүн күн сайын калтырбай окусун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадисти имам Муслим сахих даражасында жеткирет. Тастыкталган ишенимдүү. Ла тажалу буютакум мaqabir. Үйүңөрдү кабырга айлантып албагыла дейт. Хадиске түшүндүрмө берген алымдарыбыз айтат, намаз окубай, Куран окубай койсоңор үйүңөр кабырга айланып калат деп келет да. Кабырда намаз окулбайт, Куран окулбайт, мындай караңгы бош болуп калат деген сөз. Хадистин улантысы fa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt allati tuqra fihi suratul Baqara. Бакара сүрөсү окулган үйдөн шайтан кадимкидей качып жөнөйт дейт, безилдеп. Бакара жалпы. Анан Бакаранын ичинде өзгөчө 2 аят бар. Билесиз, биринчиси ошол аятыл курси. Бул акыйда илиминде имам Газали айтат, Курандын берметтери деген китепте. Акыйдада Алланы окуйбуз, пайгамбарларды окуйбуз, анан ал-умурул маадия деп коет. Кыямат кайымдагы боло турган иштер окулунат акыйдада. 3 бөлүк бар негизги. Аллага тиешелүү, илахият, пайгамбарларга тиешелүү, нубуват же болбосо набавият, үчүнчүсү ас-самият, акыл менен ойлоп жетпейсиз, кулак менен гана угуп ишенесиз. Кимге? Ас-садиқул масдук, чынчылдардын чынчыны болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген сахих тастыкталган хадистерге ишенип гана айта алабыз. Сирот көпүрөсү, кабыр азабы, кыяматтагы акыбалдар. Түшүнүктүүбү туугандар? Аятыл курсиде ошол жана акыйданын 3 илиминден илахият, Аллага тиешелүү нерсенин бардыгы бар. Кандай? Алланын затына тиешелүү, 1. Алланын ысмына тиешелүү, 3. Алланын сыфатына тиешелүү. Ошол үчүн аятыл курсинин таасири күчтүү болот. Аллаху, Аллах бул зат. Ла илаха,
нафью шерик, Аллахдан шерикти тиеп атат. Хайюл кайюм, хай Аллахтың ысым сыпаттары уже. Құранда бір ғана аятта Аллахтың затына да тиешелі, ысымы сыпатына да тиешелі, афалдарына дағы тиешелі, бүт нәрсе ошол аятыл курсинин ичинде үчөө тең бир келген дейт. Ал-Кайюм, түшүнүктүүбү? Кайюм деген эмне? Акыйда илимде хай деген Алла түрү, эч качан өлбөйт. Кайюм дегенчи эки түрлүү чечимленет акыйдада, чоң китептерде. Биринчиси ла яхтажу илал махал, Аллахтар эч бир жайга муктаж эмес, мекенге. Экинчиси ла яхтажу илал мухассис, аны бардан жок кыла турган Кудайга муктаж эмес. Аллах жок болуп, аны бирөө келип бар кылган эмес. Демек, жанагы сиз биринчиси Бакараны окуйсуз, анчында аятыл курси, экинчи аманар расул. Бакаранын эң акыркысы. Мунун дагы бул туурасында хадистер менен. Бул биринчи амал жин шайтандан сактануу үчүн. Экинчи амал Кул хуаллаху ахадты эртең менен кечинде ихлас да бул. Фалак насты эртең менен кечинде 3 жолудан окуйсуз. Хадис бар. Бул хадисти Имам Табарани Муъджамул Авсатта алып келет. Кул хуаллаху ахад. Сахих хадис. Кул хуаллаху ахад. Вал муаввизатан. Фалак нас сүрөлөрүн окуу. Фалак нас сүрөсүндө саласан дейт, 3 ирет. Хина тумси кеч киргенде, ва хина тусбиху таң атканда 3 ирет ушуларды окуу. Жанагы ихлас фалак настарды окуу, 9 жолу болот ошондо. 3 ирет эртең менен кечинде окуу. Тунжика мин кулли шей. Ва фи ривая такфика мин кулли шей. Бүт нерседен коргонуч болуп жетиштүү болот дейт. Алланын сөзү бул атайын. Бардыгынан жетиштүү болот. Бул экинчи амал, үчүнчү амал эртең менен 4 рекет нафил намаз окуу. Эми 4 рекет ниет максатта духа намазы максат кылынат. Нафил намаз окуу эртең менен күн чыккандан кийин. Анткени күн чыгып атканда намаз окуган болбойт. Неге? Абадату шайтан, күнгө сыйынган шайтанга табынгандарга окшоп каласыз. Аркан бою көтөрүлгөндөн кийин макрууга кеткенден окуйсуз. Хадис бар. Бул хадисти 5 алым жеткирет бизге. Имам Табарани, Имам Хайсами, Имам Мунзири, Сахих ибн Хиббан, Сунан Абу Дауд. 5өндө келет. Эмне дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи Я ибн Адам, о адам баласы. Солли арбаан инда сабах, эртең менен инда тулу'i шамс. Эртең менен күн чыкканда 4 рекет намаз окуу. Инда аввалин нахар, эртең менен. Акфика ахираху. Эртең менен 4 рекет окусаң, калган күндүн жарымында күн батайын дегенде мен өзүм сага акфика жетиштүү болом дейт. Түшүнүктүү да туугандар. Иншалла Бакара сүрөсүнү Кул хуаллаху ахад жанагыларды фалак настарды 3-4 рекет эртең менен намаз, акыркысы кимде ким эртең менен инда сабах деп хадис келет. Бул хадисти ким айтат? Бул хадисти көңүл буруңуз Ибн Сунни деген алым. Мен муну Меккеден сатып алган бул китепти. Ибн Сунни деген алымдын китебин жазып отургула туугандар. Бул сабак уктук кеттик эмес. Бүт конспектлеп жазып окуш керек. Не деген даярдык менен келип сизге сабак өтүп атабыз. Ибн Сунни деген чоң мухаддис алым бар, хадис алымы. Китеп жазган, энциклопедия кандай? Амалул яум вал лейла. Амал яум күндүзгү күнү жана түндө аткарыла турган амалдар. Сахих хадистер менен, хасан далилге жарай турган хадистер менен алып келген дуаларды. Ошол китебинде айтат: "Ва сахаха Шейх Арнаут." Шейх Арнаут деген жакында өткөн алым болгон мухаддис. Ошол киши бүт хадиске сахих деген даража берген. Не дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям? Кимде ким эртең менен жана кечинде 7 рет Хасбияллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалт ва ху раббул аршил азим деген дуаны эртең менен 7 рет окуса, кафахуллаху ма ахаммаху мин амри дин ва дунья. Бул дүйнөдөгү кыжаалат кылган, диндеги кыжаалат кылган маселесин жалгыз Аллах Таала жетиштүү болуп чечип берет дейт. Ошол 4 амалды окуңуз. Анан жинден коркпоңуз. Көбү акыйдадан кетет бул жерде. О деп Алладан коркпойт, намаз окубайт, усул жок жүрөт, жин шайтандан коркуп калган. Жанагындай да алар коркконду башканы сезип турат дагы, анан чабуул атака коюп баштайт. Далилиң барбы? Бар Курандан. Жин сүрөсүндө задахум рахаqa. Алар жин шайтан илгери бул тафсирде эмне деп келет? Задахум рахаqa. Рахаqa деген хауфан. Жанагы Курейштер ислам динине чейин бир мындай эреен төрөн жалгыз калган талага барып түнөп калганда минтишкен да. Алар эми мушрик болгон да. Ушул жердеги жиндерден, шайтандын башчыларынан наузу би алихатихим деген. Ушул жердеги жергиликтүү жин шайтандардан сактообуз тиленебиз. Биз силерге сыйынабыз, силер бизге зыян бербегиле дешкен. Дегенде ал өзүлөрү коркок болгон жин шайтандар. Келгенде рахаqa. Көрдүңөрбү, жиндер, инсандар бизден коркуп атат деп, огош бетер жаман иштерди кылган дейт.
Мунун мисалы, мен ар бир нерсени китептен сүйлейм. Жалалуттин Суйути рахимахулла лақтул маржан фи ахкамил жан. Жин маселелериндеги бермек таштарды топтоо деген китебинде айтат. Булар жыландын мисалына окшош дейт. Жылан өзү биринчи чакпайт, качан чыгат? Зоология башка биринде чогучуп кеткенде чыгат экен, коргонуу иретинде. Алар да ошондой коркок болот дейт. Анан адам Алладан коркпой акыйдасын түздөбөй эле, өзүнө дем салбай коркуп жүрө берсе, жин дагы мына деп калат дейт, өзүн сезип калат. Мындайча айтканда, болуп кеттим деп калат дейт да. Болуп кеттим деп. Ошондой бир тууганым. Анан албетте ал Болгария жана башка биз мамлекеттерге токтолбойлу, бирок мусулман эмес жерлерде жин шайтан күчтүү болот да. Намаз окулбаса, ал жерде таухид, Алла Тааланы жалгыз билүү илими жок болсо, ал жерде сүннөт кармалбаса, ал жерде илим окулбаса көбүрөөк болот. Ошон үчүн чет жакта мусулман эмес жерде иштеп жүргөн бир туугандар намазга бекем болуп, эртең менен кечки дубаларды дайыма калтырбай окуш керек. Анан мусулман жериндечи үйдө чыр-чатакты токтотуш керек. Чыр-чатак болгон жерде ошондой жаман нерселер келе берет, илеше берет. 342 сура Ассаламу алейкум рахматуллахи таала ва барак я шейх аль-кабир дейт, арабча жазып тур чоң шейх деп. Биз чоң шейх эмеспиз, биз кичинекей эле шейхпиз. Адам өзүн билиш керек. Биз талибул илм, илим окуп жүргөн адамбыз. Устаз дейт, менде мындай суроо бар. Мен Бишкекте программалоо курсунда окуп жатамын. Биздин академияда намазкана бар, альхамдулилла, балдар намаз окуп жатышат. 15ке жакын бала намаз окуйбуз. Өзүм анча-мынча илимдүүмүн. Арабча эркин сүйлөймүн. Азыр Абу Бакр устаздын жана башка чоң аалымдардын шакиртимин. Араб университетин бүткөнмүн. Нахви деген синтаксис араб тилине. Сөздүн акырларын аракет коёт. Нахви илиминин артыкчылыгы туурасында сөз бар. Ан-нахву фил калам кал милхи фит таам. Тамактын даамы туз менен, араб тилдин даамы нахви, синтаксис илими менен дейт. Жанагы этишти, глаголду, зататоочту, анан ортодо суффикс жана башканы бириктиргенде адам кат окуса маани чыкпай калат. Бул нахви илими өтө чоң илим да. Анан сарф деген морфология жанагындай. Бир сөздү ары бери жактайт. Манас келди, кетти, келетат, кетип бара жатат, келет жакында деген сыяктуу. Балага деген жетик тил илими. Балага өтө чоң илим бул. Балага деген красноречивость, жанагы кызыл тил өнөрү. Куранда белисанин арабийин мубин. Биз жеткиликтүү, ачык айкын тил менен түшүрдүк. Бул араб тили менен. Араб тилдеги өзгөчөлүк башка тилде жок. Аллах ошондой кылып жараткан үчүн. Ушул жерде кенен токтолгонун билесиздерби? Истендаперлер азыр бизде чыгып жана башкалар араб тилине мазактап шылыңдап атат дегенде ушул жерде Борборт мешитте кенен токтолгонбуз далилдер менен. Балага деген Курандын керемет сырларын ачыкка чыгарып бере турган илим бул. Мисалы, бир шиңгел таштайлы. Нух пайгамбар коомуна жөнөтүлгөндө, баа 1000 жыл, 50 жыл жетпей дейт, 950 жыл. Мындайча айтканда, узак мөөнөткө пайгамбар болуп жөнөтүлгөндө, Тафсир ибн Касирде келет, 80ден ашпаган адам гана иманга келген дейт. Тагыраак санын Аллага тапшыралы. Анан ошондо Нух пайгамбар күндүзү дагы аларды чакырган иманга, акыйдага, түнкүсүн да чакырган. Мындай болгон динге чакыруунун методдорун колдонгон, укмаларын. Алар бирок акыйкатка кулак салышкан эмес. Анан Аллах Таала Куранда түз, хакыйка түз маани менен эмес, мажаз өтмө маани менен катуу азыр сүрөттөйт. Нух пайгамбардын коомун чектен ашкан коом экенин азыр ушул жерде балага деген жетик тил илим ачыкка чыгарып берет. Кайсы? Нух пайгамбар айтып атат, мен аларды Аллага сага чакырсам, акыйдасын оңдосун биринчи. Кийин сага ибадат кылсын деп чакырсам, алар жаалу асабиахум фи азалихим. Манжаларын дейт, палец. Казак бауырлар саусак деп айтат. Саусактардын манжаларын, палецтерин дейт, кулактарына салып алышты дейт. Мен акыйкат сөздү айтсам, мен уккусу келбей ушинтип салып алышты дейт. Бул жерде түз маани максат кылынбайт анткени асаби көпчүлүктүр, множественный число. Бир кулактын чуңкуруна, тешигине канча батат? Бир эле сөөмөй, бир эле манжа батат. Андемек Алла Таала бул жерде кулактын бир чуңкуруна көп манжа да батат. Мааниси, эгерде кулактары чоң боло турган болсо, булар 5 манжаны да салганга даяр деген сөз. Жана кыргыз тилинде деле бар го, баланчанын ынсабы жок экен. Бир колун салбай 10 колун салат экен. 10 манжасын салат экен деген сөз бар го. Бул деген сөз өтмө маани ынсабы жок. Бул бети жок, бетбак деген сөз. Түшүндүңүзбү тууган? Ушул жерден дагы бир илимден шигилип таштайын. Биз неге балага илимин окушубуз керек? Биз эмнеге түз маани турса, өтмө мааниге муктажбыз десе, эреже бар, усул
Уккыла муну биз азыр бир тепкичи илимде жогору көтөрүп атабыз. Ал аслу фил калам ал хакыйка. Негизи Куранда, сүннөттө, аят же хадис айтылынса, түпкүлүгүндө, негизинде түз маанини түшүнөбүз, негизинде. Бирок кээде ошол бир Алланын ысым сыфатына байланыштуу же маанини мындай күчтүүрөөк айтыш керек болсо, зарылчылык себептен анан мажазга кетебиз. Ушул жерден өтө чоң. Муну бакалаврдагылар жооп бере албайт. Муну магистратура, докторантурада окугандар жооп берет араб тил илиминде. Араб тил илими бул чоң керемет илим. Эмне дейт? Лимаза нахтажи илал мажаз? Эмнеге биз өтмө маани мажазга муктажбыз десе, көңүл бургуз жоопту. Инда дыйкыл хакыйка, адам ойлоп аткан оюну түз маани менен жеткире албай, сөз кыска болуп калганда биз өтмө мааниге муктажбыз дейт. Келини айтса укпайт экен. Айтса баары бир экен. Керегем сага айтам деп анан дияк менен жеткирет экен да. Чыныңызбы бир тууган? Бул ошону айткысы келип атат мага азыр. Балак окудум. Бул дегени калстаксыр, дадыл эле молдомун дегиси келип атат. Чынып атасызбы суроонун ар жагында? Сөздүн түбүндө, тегинде сөз бар да. Маяктабыз. Нахви, сарф, балага жана башка окуганмын, дагы деле тереңдеп окуп жатамын. Биздин академияда бир бала Вахабиттер, Хизбут Тахрирлердин дейт. Тууганым, менин оюм биз бир мусулман болгондой бөлүнбөш керек. Баарыбызды эмне бириктирет? Ислам, анан илим бириктириш керек. Биз мусулманбыз, туурабы? Бирок андан кийин бул ортодогу талаш тартышты качан бириктиребиз? Илим окусак. Баарыбыз Куран сүннөттүн тегерегинде араб тилин окуп илим окусак, көп талаш тартыш чечилмек. Азыр булар бизди жаман көрүп жүрөт, биздикилер алар андай болбойт таксыр. Бири-бириңди жаман көрүп отурганда дин душмандар баарын да кырып жок кылат. Ошол керекпи бизге? Керек эмес. Демек биз исламдын бизге ынтымак келиш үчүн орноштуу 3 нерсе керек. Мусулманчылыктын максатын түшүнүш керек. Биз азыр мусулманчылыктын максатын түшүнбөй атабыз биз. Максатты билесизби? Сөздүн төркүнүн түшүнүш керек, маани, маңызын түшүнүш керек. Эмне үчүн сакал коебуз? Сакал коюп сөгүнүп аткандар бар, сакал коюп 3 талак берген бар, сакал коюп зина кылган бар. Демек бул өкүмдү аткарып атат шариатта, бирок максатын түшүнбөй атат сакалдын. Бул бир. Биз исламдын маани, маңызын түшүнүш керек. 2 илим окушубуз керек. 3 ынсап болуш керек. Илим окуп туруп деле канча илимдүү болуп туруп ынсап жок болсо ал эч качан бириге албайт. Ошон үчүн сиз мага ал нерселерди айтып отурбаңыз бир тууган. Эч туура эмесмин, көргөн жокмун, жана башка маселелерди айтты. Мусулмандар бирикпей жатат деген сөздөрү мисалы дейт. Ушуга окшогон суроомузун болуп кетти, кандай түшүндүрүп? Баарыңыздар туугандар илим окуңуздар. Бири-бирибизди жамандашка убакыт жок азыр. Баарыбыз илим окуйлу, ынсапка кайталы, анан акыйкатты тана алыш керек. Тетиги илим деген эмне? Туугандар суроо. Илим деген эмне? Ким жооп берет? Илим деген эмне? Айтыңыздарчы. Илим деген эмне? Мындайча айтканда дагы жеңилдетейин. Бирөөнүн илимдүү же илимдүү эмес экенин биз каяктан билебиз? Кооз сүйлөп, бир-эки арабча сүйлөп койсо элеби? Амал керек бул экинчи орунда. Анда ага чейин илимдин өзүн сүйлөп атабыз. Бирөөнүн илимдүү же мындай илимдүү эмес экен? Санжыра, ижазадан билебиз. Кимден сабак алдың? Могу устаздан. Ошол сабак алган устазың пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга такалыш керек. Эгер ошол сепочка чынжырча болуп такалбаса, сенин илимиңде береке жок. Сенин илиң менен мусулмандардын ортосун бөлүп жарасың сен. Сенде адеп жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям оозунан бир дем менен илим чыккан, ошол илим санжыра сахабага мисал караң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын оозунан Азрет Абдул ибн Масудга бир хадис айтылды. Масалан, ал Абдул ибн Масуд радиаллаху анху Алкамат ибн Субайт айтты ошол хадисте. Отуруп жеткирди адебин. Алар көчөдө айткан эмес, таарат менен ушунда аттахиятта отуруп илимди жеткирген. Алкамат ибн Субайт Ибрахим Нахай айтты. Мисал биздин мазхабты гана айтып атам. 4 мазхабты тең ушундай. Анан ал Ибрахим Нахай, Хаммад ибн Сулейман, андан Абу Ханифа. Через 6 адамдан ошол хадис келип атат. Аннык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан уккандай келип атат. Кудум ушул маселе Малики мазхабта, кудум ушул маселе Шафии мазхабта, кудум ушул маселе Хамбали мазхабта. Демек биз бир адамдын илими жок экендигин устаздарын ким деп суроо беребиз? Ижазаң кандай окудуң деп суроо беребиз. Анткени устаз карманбай хадистен илим албаса адам адеп ахлагы начар болуп калат. Анткени ал илимди алышы мүмкүн, бирок ал китептеги илим, туугандар, көңүл бургула ушул сөзгө. Китептеги илим 3төн 1 эле илим. Көкүрөктө алымдардын көкүрөгүндө сакталган илим бар. Экинчи тажриба менен дагы илим болот. Илим 3 бөлөк. Китептен алынат, эң негизги устаздан, экөөнүн ортосундагы сапар кезип тажриба менен алына турган илим. Имам Бухари, Имам Муслим, биздин Ханафи мазхабтагы чоң дөшө алымдар, 4 мазхабтагы алымдар ошол үчөөнү тең алышкан.
Эң негизги устаздын астында отуруп алган, далилиң бар устаздын астында отуруп. Мен азыр устазга барбайм. Мага интернет жетиштүү. Сахих хадистерди алып, хадистин котормасынан орусчадан, жаңырчадан окуп кете берем. Жок. Жебрейил периште адам кебетесинде келип, Бухари Муслимде хадис бар. Чөп түшүп, аттахиятта отуруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тизесин коюп, анан устаз шакирттикти бизге үйрөтүп атат. Ошол Жебрейил периште адам болуп суроо жооп, иман эмне, ислам эмне, ихсан деп сурап кеткенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи Hazreti Умардан сурап атат. Сахих хадис бул. Билесиңби, могул келген ким деп? Билбейм деди. Дегенде зака Жибрил, бул Жебрейил периште деди. Эмне максатта келди? Атакум лиюаллимакум динакум, силерге диниңерди үйрөтүү үчүн келди. Түшүндүңүзбү тууган? Устаздын алдынан отуруп аласыз. Алда устаздан алыш керек, санжырасы. Анан өзүңүз кошумча китептерди окуйсуз, туура багыттагы. Үчүнчүсү ортодо тажрыйба. Адам сапар кезмейинче о деп отура берет. Ал ошо сапар кезип кыйналган сайын ал моягындагы текеберчилик кетет. Ал мусулмандардын ал акыбалын көргөндөн бул минтип отурбады эле, силер депчи. Бул кадимкидей жүрөктө күйүү тойгонот. Кандай бул деп. Биякта мусулмандар кордук көрүп атат, биз бирибиздин итпай чотпайыбызды чыгарып отурабыз. Кудайга жакпайт бул дейт ал. Түшүнүп атасыздарбы туугандар, мен жогорку деңгээлде айтып атам бул сөздөрдү. Ошон үчүн сабаган кетейин, антип урушуп талашпагыла, азыр урушуп талаша турган учур эмес. Сиз экөөбүз урушуп талашып атканда деңиздин ар жагынан канча деген акчага динибизди бузабыз деп азыр бизге сунуштап атат азыр. 40ка жакын пункт менен элестетиңиз. Ошон үчүн мен кечирип коюп сиздин сурооңузга токтоло албайм азыр. Илимдин тегерегинде акыйкат, туура акыйданын, туура мазхабты тана алыш керек. Потому что сиз мазхаб ачыла турган муштахид эмессиз, садаган кетейин. Муну тана алыш керек. Иреттүүлүк бар, тартип бар. Бул сизди бир демократия же илимсиздиктен бияка жахилдик алып келип аткан жок. Бул жерде иреттүүлүк, илим бар, этияттык бар. Ар бир сөз оңой эмес жооп берүү. Ошон үчүн ынтымактыкты, ырашкерликти, ынсапты жоготпой, билген адам сүйлөсө, билбегендер кийлигишпесе маселе жакшы болот. Болду, бул нерсеге экинчи кайтпайбыз. 343 суроо. Ассаламу алейкум Калысбек устаз дейт, таксыр дей берейин. Ассаламу алейкум Калысбек таксыр. Кандайсыз дейт? Аллага шүгүр. Ден соолук, үй бүлөңүз тынчпы? Тынч. Устаз сизге сунуш иретинде дейт. Бир эле менен жазасыз. Иретинде эмес. Сунуш иретинде, мындай менен. Ыраты десе бир жөн. Кайрылып атабыз. Биз алыста болгондуктан сиздей адамдардын жанына барып сабак алууга бизде мүмкүнчүлүк болбой жатат. Сиз бизге акыйда боюнча 20 суроо жазып берсеңиз, биз ага жоопту Чубак устаздын Тахавия боюнча өткөн сабагынан жооп издеп, болгон аракетибизди көрүп сизге жөнөтсөк, бул айылдын балдары даярданып акыйда жаатында туура ишенимге жетсек дейт. Демек 79 бул Россиядан келген суроо окшойт, Россияныкы 79бу? Казакстандыкы 77. Бул жакшы нерсе, бирок бул айла жоктуктун маселеси, эң төмөн маселе. Мындан жакшы альтернатива бар, арабчаны үйрөнүш керек. Чубак устаздын сабагын өтө сонун угуш керек. Абадыр пока арабчаны үйрөнгөнчө ошону угуп мен 20 суроо берейин, мейли 50 суроо. Жооп тапканыңар жакшы, бул өтө сонун. Жоктон көрө жогору, өтө сонун. Бирок сиз жаштарсыздар. Сиздер картайып калган жоксуздар. Чубак устаздын угуп сабак туккан менен биргеликте арабчаны окуңуздар. Анткени бизде түпкү суу турат, булак турат. Түшүнүктүүбү? Устазыбыздай, устаздын айтканы бардыр, ошону аласыз. Болгону мен айтайын дегеним, ошол устазыбыздыкын дагы толук кандуу түшүнүш үчүн сизде негизги булак эмне турат деген сөз? Тил турат. Ошону өздөштүрүңүз. Буюрса мен даярмын. 344 суроо. Саламатсызбы дейт. Мен 5 баланын апасымын, сизге суроом бар. Биринчи суроо. Биз ажырашканбыз. Сенин үй жайың жок деп балдарды менден алып койгон. Кандай бул аялга биз эркектер, жигиттер, мырзалар, мусулман эркек бир туугандар, братья мои дейинчи. Биз кандай аялга үйлөнгөндө аялдын байлыгы үчүн үйлөнөбүзбү? Кандай болбойт. Муну альфонс деп коет. Шариатта эркек жоопкер болот нафака менен камсыздоо. Куранда эмне делет? Ар-rijal эркектер каввамун ала-ниса, эркектер аялдарга башчы дейт. Ушул жерде ушул аяттын тафсиринде 10га жакын тафсирди атайын окуп чыктым Египеттен, кенен токтолуп. Сыфатул кавама башчылык дегенчи, эркек болуп кечирип коесуз мен бул сөзүм үчүн. Алигиз иштеп калган үчүн эле эмес. Бима якуму бикимин амрин нафака дейт. Аялды кемчилигин толтуруп, камсыздап тургандыгы үчүн бул нерсе берилип атат дейт. Бул бир акча маселеси, каржылоо. Экинчи маселе, акчадан дагы зарыл эркекке Алла Таала акыл берген, эрк берген, ошону туура колдонгон үчүн. Аял кишиге талак берүү укугун бергенби туугандар суроо? Берген эмес. Эркек гана келип, мен сага давай тандоо бердим.
талак берип кал азыр десе бир жөн, анда да эркек бердирип атат. Түпкүлүндө эркек берет. Аял киши жума намазга келеби туугандар? Келбейт. Туурабы? Көп нерселер бар. Эркектерге аял киши имамга чыга алабы? Келбейт. Аял киши элди башкара алабы? Жок. Имам Тобари гана бүткүл алымдар бириктирип келгенде, имам Тобари деген бир алым бар, ошол болсо болот дейт. Бизде айтат башкалар жок, садаган кетет. Аял киши казы, муфти болуп өкүм чыгарса болот, аялдарга гана тиешелүү маселелерде. Ошонун ичинде дагы жанагындай жүрөк ташбору боло турган мындай түрмөгө каматып колун кестирүү жана башка да эмес дейт. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн мен айтайын деген тоготер маселе, эркек киши аялды каржылаш үчүн үйлөнбөйт. Эркектик максат өзгөрүп кетет бул жерде. Кандай бул? Экинчи, менин атымдан мамлекеттен жерди алыптыр. Менин жаштыгым, ден соолугум, балдарымды алып койду. Кайра нолдон башташ керек дейт. Иштетип, эшекчи иштетип, эшекчи деген сөзгө көңүл бурбай, мындайча айтканда, акыркы күчүн пайдаланып кой берип аткан кербези да бул. Кайра нолдон башташ. Жалгыз башым өтө кыйын болду дейт. Үй кылып, балдарым менен жашайм дегениме да 8 жыл өттү дейт. Көз таштап койгондойун, айтам го биздин аялдар кыйын деп. 8 жыл дегенде бүт ордуна калыбына келтириптир. А балким бир эркек ошол 8 жыл учурунда оюн ойноп, танк ойноп. Мен кээ бир танк ойногон эркектерди көрүп жаман ачуум келет да, чоңойсо дагы дарбайып. Оюндан баш чыкпай жүргөндүр да ал. Өзү баласым ал. Жер алдым, үй салдым, бирок бүтө элек. Балдарымды сагынып, катуу куса болом. Мени менен сүйлөштүрбөйт дейт. Акыр күндөрдө жашынып сүйлөшөбүз дейт балдары менен. Мен Москвада иштейм, намазды душевой кабина бар жерде подоконникке чыгып окуйм. Эч ким көрбөсүн деп жумушунда. Ушинтип окусам күнөө болбойбу дейт. Эркек адам ыйлабайт дейт, мындайда ыйлаган жокпуз, бирок көздөн жаш чыгып кетет экен да, кечиресиздер. Садагыңыз кетейин, эжеке колдон келишинче таза жерде окуш керек, анткени Куранда васия бәке фатахир, кийимиңди таза карма дейт. Намаздан алдыңкы шарттардын бири ошол. Анан жана Куран-ы Каримде Аллах Таала Ибрахим пайгамбарым Исмаил алейхиссалам Каабаны куруп бүткөндө антахира байтия лит-таифина. Ошол таваф кылгандар үчүн, намаз окугандар үчүн, рүкү сажда кылгандар үчүн мекенди тазала дейт. Ушул аяттан алымдарыбыз жайдын да тазалыгын алган. Эгер башка такыр жай жок болуп, намаз каза болуп кете турган болсо, сиз айтып аткан жерден бир сыйра тазалап коюп окуңуз, иншалла сиздин намазыңызды Аллах Таала кабыл кылат. Сиздин намазыңызды Аллах Таала кабыл кылат. Аллах берет. Аллах берет. Аллах үчүн таза жүргөн адам эч качан кор болбойт, ал калбайт. Аллахым сизге жардам берет иншалла. Ошол балдарыңыз үчүн күрөшүп атасыз, балдарыңыз сиздикин кайтарат Кудайым буйрса. Анан келечекте сизге кадырыңызга жеткен жакшы күйөө насип кылсын. Ассаламу алейкум дейт. Кал устаз дейт, суроом психология дейт. Азыркы психологдор боюнча, илгерки психологдорго ооруган адамдар эле кайрылчу эле. Азыр ар бир экинчи адам психолог болуп кетти. Бул маркетинг маселеси. Азыр мен психология же бизнес тарабын айтпай эле коеюн. Азыр дем салуу, жин окуу, илим дагы маркетинг болуп кетти да, тилекке каршы. Кел, мен окутам. А карап келсең, анын билими жанагындай ал эмени да колледжде да бүтө турган илими жок. Мен аны кемсинтип аткан жок, мен акыйкатты айтып күйүп атам. Колледж деңгээлиндеги илим эмес, аныкы жана курс бар го, курстарды бүтүп алып туруп өзүнүн алым сезип алгандар көбөйдү азыр. Андай эмес да, Кудайдан уялыш керек да. Араб тилди билдиң, болду, илимди билдиң деген сөз эмес да тууган. Араб тилди билдим деген сөз жакшы окусаңыз, жакшы өздөштүрсөңүз, илимдин ачкычын ал, эми ар жагын ачыш керек деген сөз да. Бирөөгө ачкыч берип коюп туруп эле сен үйлүү болдуң десе сүйүнбөйт да адам. Элестетиңиз, ачкыч тобуна карматып, "О, сен үйлүү болдуң", бирок үйдүн дайыны жок. Ал ачкыч үй болбосо анын эмне кереги бар ал? Ошон үчүн эгер араб тилди жакшы окусаңыз, менин шегим бар сиздин араб тилиңизде канчалап. Ушундай болуп кетти. Жин чыгаргандар дагы бул нерсени маркетинг, бизнеске айландырып алды. Эң жаман эки нерсе бар. Илим дүйнө үчүн жумшалып калса, экинчи ибадат адатка айланып калса. Ибадат катары эмес, адат жөнөкөй жүрүм турум. Жоолук азыр ошого өтүп атат. Ибадат катары салынбайт, азыр мода катары салынып калды. Илим ушундай кор болуп калды азыр. Илим өтө кор болуп калды. Илгерки учурда мен сизге китеп менен сүйлөйүн. Ар бир сөз китеп менен болсун. Адашпайсың дагы, так болот. Тамбихил мухтаррин, өзүн текебер сезип алдангандарды эскертүү деген китепти имам Ша'рани Шафии мазхабтагы мындай олоячылык карманган акыйдасы чоң алым жазган. Тамбихил мухтаррин ошо китепте айткан.
Бирөө ушундай бир 10 миң адам чогултуп сабак берип аткан экен. Устазы мешитке кирип калыптыр. Өзү диги шакирттер эле чоң алымдыкка жеткен. Анан келип туруп кулагына бир нерсени шыбырап туруп анан кеткен да устазы. Дегенде туугандар кечиресиз, эми сабак жок деп туруп кеткен. Кийин жакын достору барып, неге өтүп аткан сабагың сонун өтүп аттың эле? Көп адам сабагыңа катышып атты эле. Бирөө келип бир сүйлөп койсо аксакал, сабагың токтотуп жыйыштырып койдум бир канча күнгө дейт. Дегенде устазым келип айтты, сенин илимиңе ишенем, бирок азыр ушул жерде сабак өтүп 10 миң деген көп адам сабагыңа катышып, охо мен болуп калыптырмын, мен алым турбаймы деген бир мындай ожуп деп коет. Ожуп адеп акыламды. Өзүңө сыймыктанып, Алланын неаматын улуктанып ушул сүйүнүп, мен манчыркап, чындап эле мен алыммын деп сабак өтүп ниетиң бузук болуп атса, токтот сабагыңды эртең жооп берип каласың дегенде. Дигини да караңыз, сабагың токтоп туруп кеткен. Азыр каяктан илимиң дал келеби? Илимиң дал келгенде ниетиң кандай сен сабак өтүп атканда? Охо депчи. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Азыр дейт, ар бир экинчи адам психолог болуп кетти, ооба? Адамды азгырышат. Адамдарды азгырышат ошентип. Инфо сиган дегендей эле мага 21-кылымдын бакшылары сыяктуу сезилет. Бирөөсү күйөө менен мамиле, бирөөсү акча менен мамиле, дагы бирөөсү бала менен мамиле. Мен миллионер болдум, сен дагы болосуң, айтор бирөө менен ар кандай тема менен курстарды сатышат. Анан карапайым кээ бир түшүнбөгөн адамдар акыркы акчасын үмүт кылып курстарын сатып алышат. Ооба? Аффирмация, саффирмация деп сен бай болосуң, бай болушуң керек деп баардыгы жыйыштырып коюп эле дубалга сүйлөй берет да. Ал ошо адамдарды жазгырып алдап акчасын пайдаланып атканы деген эле сөз. Мына бизде азыр иштеп бай болгуң келсе, жалкоолукту жыйыштыр, бай болосуң. Туурабы? Мен бүгүн сураштырдым жумуш берген мо эме менен. Дайым ушул суроолорго дайынданып жүрөм да алдын ала. Сураштырсам, курулуш тармагында бизде Кудайга шүгүр Кыргызстандын ичинде курулуш тармактары күчөп атыптыр дагы. Орто эсеп менен 40 миң, 50 миң сомдук жумуштар бар экен. Анан келген аттарды өлкөнүн атын айтпай эле коеюн, келген коноктор иштейт экен анан ошол жерде. Далай курска барып иштебесең байып кетпейсиң да жөн эле, туурабы? Ручканы сатканды үйрөтүп коет, бирок анда эмне пайда? Бирөө алат ручканы, экөө алат, анан адам алданбай деле калган да. Анан карапайым кээ бир түшүнбөгөн адамдар акыркы акчасын үмүт кылып курстарын сатып алышат. Ошондо бир таанышым айтты, бир областка дейт. Областта дейт, деген психолог келип, кирүү билеттери алдыңкы орундар 1,5 миң сом, кийинкилери 500 сом, 300 сомго чейин болуптур. Кимде кандай проблема бар деп сураптыр, ортого чыгарып алып разбор кылабыз деп. Анан проблемасын айткан адамга дагы 2 адам чыгарып, аны эки жагынан кучактатат дейт. Бир нерселерди айтып, мына сени разбор кылып алдык деп 2 миң сом бересиң деп дейт. Аялды эркектер кучактасачы. Бул алдоо эмес, бул шахват маселеси дагы бар экен да азыр. Элестетиңиз? Бирөө жалган элейлеп кучактап алса эмне болот ар жакта? Туурабы? О Кудай деп Кудайдан жөө качкан бирөө элестетиң. Өмүрүндө көрбөгөн бирөө чыгып калса, о деп ыйлап калып эле. Кудай сактасын. 2 миң сом бересиң деп 10 минутада 2 миң сомун алып коюптур дейт. Адамдар эмнеге бул жашоо ойдо төмөн болоорун билишпейт. Айдын жарымы караңгы болсо, жарымы жарык болот. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт. Макалдарыбызда эле айтылып турат го. Ошондой психологдорго мамлекет тарабынан текшерилсе деп. Мамлекет миң тыйганы менен адамдар аң сезим, ой жүгүртүүлөрүн оңдоп динге кайтпаса, адамдар алданып кала берет. Президентибиз баш болуп, ажообуз Садыр Жапаров. Кой, той чыгымда өзгөчө, өлүм житимде ысырапкорчулук токтотолу деди. Туурабы же айтпадыбы? Мен бул жерде бир жагынып же минтип аткан жок, мен по факту эле сыйлап атам. Айтты, законду да чыгарды, айыл өкмөттөр башлар бекитти. Бирок адамдар көнүп калган экен, өздөрү аң сезимин оңдоп, иманы менен кеңешип, динге оролбогондойн токтотуп аткан жок го. Токтотуп аткан жок го. Демек, адам оңолуу үчүн аң сезимин, анан могул жерде иманы менен акылдаш керек. Ушул эки нерсе негизгиси. Ынсабын ойго туш керек. Ар бир адам өзүнчө башка. Жаратканым ар пендени башкача кылып, биринде жок нерсени бирине берип жаратпадыбы. Негизи сабырдуу болуп шүгүр кылышса, анан жаштар билим алышса, ошол билимсиздиктин ушундай жолдорго барып жатышат да, ооба. Билимсиздик анан адамдар мындай. Бизде бир илдет бар экен оору. Ээрчимелик. Жөнөкөй ээрчибейт, жакшы нерсеге ээрчиси бир жөн. Сокур ээрчимели көп экен. Муну деле жакшы сүйлөп койсо ээрчип кете берет, эртеси жаман сүйлөп койсо жамандап кете берет. Адамда бир өзүнүн ою, туруктуулук, позиция деген нерсе болуш керек да, илимде дагы. Атүгүл илимде дагы. Илимде бизде мен сизге бир учугун ачып коеюн илимден. Башында окуйт, туура багытта. Туура ишеним, туура мазхабтан окуйт чыгат. Кайсы бир деңгээлге чыккандан кийин окуган нерселерин баардыгын кайра бир
башынан аяк далилдерин бир текшерип кайра чыгат. Бул эмнеге? Бул жана ээрчимеликти жоготуу. Эмне үчүн илим окуган адам жамаатка аралашпасын дейт. Илим окуган адам бир жамаатка кирсе, болду. Ал илиминен 100% пайдаланбайт, 10% гана пайдаланат. Анткени 80-90% жамааттын интригасынан чыга албайт ал. Түшүнүп атасызбы? Илим казы, сот сыяктуу болот. А сот качан өкүм чыгара алат? Буга да тиешеси жок болуш керек. Аны жана келгендердин бирөө сатып албаш керек аны. Илим окуган адам кудум ошондой болот. Ошон үчүн бизде сокур ээрчимелик ушу калып барып атат. Экинчи, жеңил ойлуулук, тез байып кетем деген. Алар деле адамдар жакшы ойносо алданбайт, бирок эмнеге алданып атат? Тез байыганды максат кылып, белин оорутпай, жеңил ойлуулук менен тез байым дейт. Ошон үчүн беркилер муну пайдаланып кетип атат. Эки нерсе. 346. Мындайча айтканда бир эреже бар. Бекер быштактын астында чоң бир жаманчылык катылып жаткан болот. Бекер быштак болбойт ал. Тузактын астында гана болот. 346. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мусулман эмес өлкөдө Россияда тамак аш доставка кылып иштесе болобу? Мен Яндекс Еда компаниясында иштейм. Менин жумушум Яндекс Еда компаниясында курьерлерди таап берүү жана жумушка киргизүү. Яндекс Еда компания шаардагы ресторан, кафелердин, магазиндерден алкоголдон спирт ичимдиктер, башка бардык тамаштарды жеткизүү сервиси бар дейт. Биринчиден муну еврейлердикидей такташ керек. Еврейлердики болсо, ал нерсени токтотуш керек да башка жумушка кириш керек. Анан эми такыр жумуш болбой турса иштеп турасыз, бирок именно ушул бир гана бул фирманыкы эмес, Россияда башка жерлерде доставка жеткирүү кызматындагылар өзүлөрү билбеген абалда синтотроптук жанагындай баңгизаттар болуп, жана башка нерселер азыр күндө курал жарак болуп калып, ошентип түрмөгө кесилип кеткен жаштарыбыз көп. Ошон үчүн өмүргө кооптуу болбогон башка жумушту караштырыш керек болот туугандар. Караштырыш керек болот иншалла. 347. Ассаламу алейкум устаз. Алгач бул суроолорум үчүн кечирим сурайм. Менин суроом төмөнкүчө. Жашым 21, алхамдулилля 5 убак намаз окуп, бирок ошого карабастан алсыздык кылып, моокумумду колум менен кандырып алып жатам. Мастурбация демек. Быйыл байкадыңыздар, бул мастурбация туурасында суроо абдан көп. Демек эмне? Жанагы тараздан эки тарашат тараза. Куранда Аллах таала эмне дейт? Ва ваду'ал мизан. Аллах таразаны койгон дейт. Тараза кайсы? Бул дүйнөдө да тараза бар, акыр кыяматта да тараза бар. Акыр кыямат ва надау мавазинал кыст. Тараза бар. Акыйдадан алымдар талашат. Тараза барбы? Бар. Бирок таразанын сыпаты кандай? Ал туурасында хабарлахат бирден бир сахаба риwayat кылган хадистер келген. Лаху каф лисанан, бир тили бар, сүйлөйт. Анан эки таразасы бар дейт. Канткен күндө да кыяматта анык тараза бар. А бул дүйнөнүн таразасычы? Баалуулуктар таразасы. Оң кол жакшылык. Оң кол нике, адал нике. Сол кол арам мамиле, зина. Эгер никенин жүгү жеңил болуп баратса, нике кыйындаштырып, калыңды махырды кымбаттатып, жөн эле мындай бир шарттарды кое берсе, мунун ташы ой берет. Демек зина ошончолук жеңил болуп баштайт, муну кыйындаткан сайын. Ошон үчүн адалды, демек ата-энелер кичине кечигип калып жатат, балдар, кыздар карьера деп жатат, балдарды эме деп жатат, никени кечиктирип, никени кыйындаткан сайын никенин жобосун. Зина жеңилдеп арзандай берет деген сөз. Андан да жаман зинага барып коембу деп корком, күнөө кылып, тооба кылып, Аллахка кайра кайталабайм деп сөз берип, кайра эле ошол жолго барып калып жатам. Али радhiyallahu анхунун сөзү бар. Субханалла. Бул ишилер алдын ала айткан экен да. Китеп кайсы? Ссылка. Мусаннаф ибн Абдур-Раззак деген 20 томдон ашык хадис китеп бар. Ошондо бул мавкуф хадис болот, сахаба айтып аткандыгы үчүн. Али радhiyallahu айтат: "Мен абаса би закарихи" дейт. Ким жанагы алигиси менен ойной берсе дейт. Ойной берсе деген бул тырмакчанын ичиндеги сөз. Аны менен ким ойнойт эле? Аны менен 2-3 жаштагы бала ойносо ойнойт чыгар. Азыр 2-3 жаштагы эле ойногонго убакыты жок, телефондон баш бошобой. Чын? Ойносо дегени жанагыны кылса деген сөз, мастурбацияны кылса кечирип коебуз. Кылса фақат юшику ан яqa фил харам, ал жакын арада зинага түшүп калышы мүмкүн дейт. Барып анын да рахаты болбой калат. Мен ушинтип эле элестетип кыла беремби деп, анан денени көксөп баштайт да. А денеде зина болот, Кудай сактасын. Бирок Аллахка кайра кайталабайм деп сөз берип, кайра эле ошол жолго барып калып жатам. Ата-энеме бир эмес, бир нече жолу абалдын кооптугун айтып түшүндүрдүм, айттым го жана. Ата-энелер кээде кечиктирип коет, кой балам деп. Баланы түшүнүш керек, азыркы заманда эрте жетилип атат. Мурдагы бир заман эметилет. Азыр мо интернет, ааламдашуу, бир канча себептер бул балдарды тез жетилтип коюп атат. Намысынан мен бул нерсени айтайынбы, айтпайынбы? Аял кишилердики дагы эртелеп кетип атат, намыстан ажыраган тилекке каршы. Эркек балдар да 4-5 жашта
өтө оор видеолорду көрүп коюп атат. Аял менен эркектикин эмес, бир тараптуу гейлерди, бир тараптуу лесбиянкаларды көрүп калып атат да. Бул чоң коркунуч, бул өтө чоң коркунуч. Биз ыйлай турган абалдабыз да. Ата-энеме бир эмес бир нече жыл абалдын кооптуулугун айтып түшүндүрдүм, бирок тойдун расходторун ойлоп, жигердүү кадам жасабай жатышат дейт. Чыгым да. Чыгымды көбөйткөн сайын зина арзан болуп жеңилдей берет. Бир кой союп, эң жакын туугандарды чакырып деле нике кыйып койсо болот го негизи, ооба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аулим валау биша". Никенин максаты жарыяга чыгаруу, ачыкка. Бир кой союп болсо да жок дегенде минимум тойду эттерип өткөрүп адамдарга көрсөткүлө дейт. Ачыкка чыгаргыла дейт. Байкуш күйүп атат да бул. Эгер мен зинага түшүп кетсем, күнөөсү ата-энеме жазылып калбайбы? Кандайдыр бир деңгээлде жазылат, көпчүлүк күнөө сизге жазылат, анан калган ата-энеңизге жазылат. Анткени бизде ата-энени сыйлайт, ата-эненин башына аттап өтпөйт да. Анан да жашыруу нике кыйдырып жашасам болобу? Жок. Жашыруу кылбаңыз. Эң жакшысы сиз ошол ачык эле толук кылышыңыз керек. Жашыруу дегенде кандай? Жашыруу дегени бул келет дагы күбөлөрдү табат, үйлөнөт нике менен, молдокке барып, бирок ата-энеси билбейт. Кой, эртең бирөөнүн убалына калбаңыз. Ата-эне билип анан келинди жактырып калса жакшы, туурабы? Келинди жактырбай калса анан бирөөнүн убалына каласыз, ажырашып. Андай болбойт. Ата-энеге туура түшүндүрүш керек. Сиздин сөзүңүз өтпөй атабы? Сөз өтө турган бир аксакал, алар сыйлаган бир аалым, молдокени алып барыш керек. Ал жакшынакай чай үстүндө аларды эпке сөзгө келдирсе, ар жагы иншалла үйлөнөт. Мүмкүнчүлүк болсо кийин ачык тойго чыгарып кое берет. Жубайымды эч нерседен кем кылбай багууга көзүм жетет. Психологиялык жактан да даярмын. Сизден Аллах разы болсун. Аллахым никеңизди жеңил кылсын, бир тууган. Никеңизди жеңил кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадис ата-энелерге тиешелүү. Бухари Муслимде келет. Иза жаакум дейт. Силерге күйөө бала келсе, жуучу келсе, кызыңардын колун сурап жуучу келсе, кандай жуучу? Мен тардауна динаху, диндар деп атат. Диндарын каяктан билебиз? Хадистин уланыз, ва хулуқуху, кулк мүнөзү жакшы дейт. Кулк мүнөзү жакшы демек ал диндар болот. Ошондой сыпаттагы жуучулар кол сурап келсе, фазаввижу, эртерээк кызыңарды берип калгыла, ва илла антпесеңер жер жүзүндө чоң фитна, бузукчулук болот дейт. Чоң бузукчулук болот, Кудай сактасын. Көрүп атпайбызбы? 348-суроо. Ассалому устаз, ден соолугуңуз жакшы. Менин бир суроом бар эле. Биз Россия өлкөсүндө элек, бул жактын эреже жумуш шартына байланыштуу намаздарды кээде убагынан бир аз эртерээк окуп калабыз. Ошол жөнүндө кеңеш берекетиңизчи, туурабы же жок? Алдын ала рахмат. Садаган кетейин тууган, биринчи Курандан далил келтирейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах таала Куранда айтат, кечиресиз. Инна салата канат алал муъминина китабан мавкута. Ихтиярда айтат муну биринчи томдо. Ай фардон муаккатан. Аллах таала намаздарды ар бир убакыты менен бекиткен дейт. Каалашыңар окуп алгыла бош болгондо деген эмес. Убакыт менен парыз кылган. Хадисте Бухари Муслимде имаматы Жибреил деген хадис бар. Жибреил пеште асмандан түшүп, биринчи күнү могу баштапкы убакыт, могу акыркы убакыт деп намаздын убактысын айткан, экинчи күнү келип могу мустахаб кошумча убакыт болот деп баяндап кеткен. Атайын намаздын убактысы үчүн. Ошон үчүн колдон келишинче убакыты кирген, колдон келишинче эмес, убакыт киргендейин окуйсуз. Убакыттан алдын окусо өтпөй калат. Бирок но деген бир нюанс бар. Намаздын убагы кирди, бирок жамаат кичине кечеңдетип окуйт. Ошондой учурда азандын убагы кирсе, намаздын убагы кирип азан айтылса, жамаат кечигип атса, сиз жана жумушка байланыштуу убакыт кирсе, болду, окуй бериңиз. Жамааттан калбай катышыңыз, бирок жумуш өтө бир зарыл болуп, намаздан өткөн зарыл нерсе жок, бирок сиз иштеп атасыз убактылуу. Жумушуңуздан бошой албай жатсаңыз, анда убакыт киргенде окуп жумушуңузга кирсеңиз бир жөн. Сизге уруксат. Бирок колдон келишинче жамаатты калтырбаңыз. 349. Аслың устаз, мен Москвага чоң тамга менен жердин атынан О менен биринчиси келерде эки кредитке телефон алып келдим эле, эми эч эле ишим жүрүшпөй жатат. Не кылсам болот дейт. Телефон сиз демек iPhone алып алгансыз да? Анткени жөнөкөй телефон алганда тез эле кутулса болот эле 1-2 айлыгына. Туугандар, мен былтыр да бул нерсени сурангам, инилерим деп айтайын адайым үчүн. Студент кезде iPhone көтөрүп кереги жок, туугандар. Кыргызда жакшы сөз бар. Чама чаркытың жетпесе эмне кылабыз? Төшөккө карап бутту сунуш керек болду. Кур'ан-ы Каримде да Аллах таала айтып атпайбы? Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллахым өзү жаратуучу. Пендеге күчү жетпеген нерсени жүктөгөн жок да шарият кылып. Шариятта баардык нерсе күчү жетсе болот. Жок, мен кыла албайм, молдеке таксыр дейт го, ал шылтоо ал. Күчү жетет биздеке. Аллах күчү жетпеген нерсени жумшап атса, сиз өзүңүздү эмне кыйнайсыз? iPhone көтөрүп, сизге шартпы? 4 күндөн iPhone 16-нын 16 презентациясы чыгат деп атат.
Анан iPhone 16 алам. Жок, сиз студентсиз. Байланыш, мейлі WhatsApp, Telegram үчүн Instagram деле сизге ашыкча. Керектүү өлчөмдө телефонду алып калганын китеп сатып алыңыз. Мен Египетте окуучуларыма буйрутма кылгам. Келген акчанын кайсы бир бөлүгүн сөзсүз китеп сатып алгыла деп. iPhone'ду эмне кыласыз бир тууган? Туурабы? Redmi 11, Redmi 12 деле ошол функцияны аткарат го. iPhone кийин. Демек сиз iPhone алып алгансыз. Эртерээк карызды төлөңүз, кредит жаман, иншалла ишиңиз жүрүшөт. 351 сура. Ассаламу алейкум устаз. 50 сура. Жаш баланы периште ойнотот деген чынбы? Бир жашта балам өзү менен оз ойноп отуруп көп күлөт, эч ким жок болсо да жанында каткырып калат кээде. Муну билбейт экенмин, муну тактайын. Адам билбеген нерсени өлөстөтүң оюңа салып, "О ойнотот" десең болбой калат да. Эртең кабырга жатып алганда, "Калыс, бергел." Сен баягы баланча күнү периште десең деп канча берем? Муну билбейт экен, муну издеп чыгайын. Туурабы? Муну биз азыр периште эмес, адамдардын ишин чечип кете албай атабыз. Туура жаш бала периште, күнөөсү жок. Балким анын пардалары ачык болот чыгар, башка, бирок мен илимим жетпейт, муну окуп келейин. Шуну белгилеп коюңузчу, окуп келейин. Туугандар жазуу түрүндө суроолорду бериңиздер, анан жандуу суроолорго көчөбүз. Жаш бала ааламды башкача көрөт да. Жаш бала ааламды башкача көрөт. Биз маани бербеген нерсеге маани берет да адатта. Бирок муну тактайын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи. Сизге зарыл суроолорум бар эле дейт. Биринчи, маркумду кыблага каратып коюу көрүнүшүндө важиппи дейт. Бизде фард бар. Фард ма сабата кат'ан бидалилин бидуни шубха. Демек, Куран, сүннет менен, мутаватир менен көбүнчө эч шек күмөнсүз бекем бекитилсе, бул парыз болот. Парызды билип туруп кайтарган адам имандан чыгат. Намаз парыз эмес десе, арак арам эмес десе, билип туруп айтса, утиматик деп коет, автоматически дароо имандан чыгып калат. Бул парыз. Парыздан бир тепкиче ылдый түшкөн важип болот. Бул кандай? Ма сабата бидалил, далил менен бекемделет, бирок бишубха. Ал далилдин шунчалык күчтүү экенинде бир аз шек күмөн бар. Кантип муну түшүндүрөйүн? Түз айтпайт, кыйытма кылып айтат, кыйытып. Сиз кыйытып дегенде да түшүнбөйсүз азыр. Кантип түшүндүрөм сизге? Түз тебет, и крученный тебет. Футболдо. Волейболдо түз чабат же мындай чабат. Же стольный теннисте билесиз, мындай чапкандар чыкпады, туурабы? Кыйытма мааниде. Түз болбойт, бирок мындай. Мисалы, мунун бири Ханафи мазхабта витр важип намазы. Куфтан парыз, эки рекат сүннет деген кандай? Мына мо ихтиярда башка хадис китептерде далилдап келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадис бар. Сахих ибн Хиббанда келет. Инналлах, пайгамбар сахабаларга айткан. Инналлаха задакум, Аллах таала ала салатикумул хамс, 5 мал намазга дагы бир намазды кошту. Ала көңүл бургула вахиял витр дейт, витр намазы дейт. Алымдар анан башына орткан. 5 мал намазга дагы кошт. 5 мал намаз парыз болсо. Анда бул дагы ошонун жынысынан бул дагы парыз болуш керек. Туурабы? 5 мал намазыңарга да батпайбы? Карасаңыз алымдар кантип ой жүгүрткөн. Демек бул дагы витр дагы 5 малдын жынысынан бир түбүнөн болот, бир түп, бир тайпадан болот. Кое тур. Бирок бул хадис мутаватирби? Сахабалардан шундай көп сахабалар, табииндерден көп табииндер, табат көп жеткиргенби? Куран сыяктуу боло тургандай. Жок. Сахабалардан бирөө Азирети Анас радыйаллаху анху жеткирген экен. Кийинкилер көбөйүп кетти. Демек бул хабарлы вахид, түбү хабарлы ахад болуп атат. Кийдеги көбөйүп кетти. Бул машхур хадис. Демек машхур хадис менен парызды беките албайбыз, важипти бекемдей алабыз. Натыйжада бул важип болду дейт. Карасаңыз ойлонууну бир тууган, бул оңой олтон иш эмес. Оңой олтон иш эмес. Түшүндүңүзбү? Бул таксырдын сурап атканы маркумду кыблага жүздөнтү важиппи дегени, муну кыблага ичине киргизип, көзөнөк казып ичине киргизилгенден ошо бойдон эле жаткырып койсо кыблага каратпай. Анда важип десе күнөөкөр болот. Эгер сүннөт десек, анда деле күнөөкөр, бирок бир аз жанагы ылдыйраак болот күнөөсү. Таксыр бул туурасында могул жерде мына могу китепти көрсөтүп коеюнчу. О, китеп деген чоң байлыкта туугандар, туурабы? Адамдар үйү менен мактансын, унаасы менен мактансын, бирок китеп менен мактанбайсыз го, бирок китеп менен сыймыктанган бөлөкчө болот. Дайыма китеп алалы. Үй бүлө өзгөзгө китеп окуйлар. Бул өзү негизи 5 том. Имам Лакнауи деген Индиядан өтө чоң алым чыккан. Мухаддис, факих Имам Абдул Хай ал-Лакнауи. Кызыгы шашпай туруңуз, бул китеп кантип алдым? Умрага барганда Меккеден сатып алдым. Кызыгын карап туруңуз. 5 томдук Имам Лакнауидин фатва бүткүл жазган, кол эмгектерин топтоп чыгарган ким? Иран мамлекети, шиялар чыгарган. Окуй деп китепти алып бүт карап чыкмыш. Шиялар бир нерсесин кошо үйбөдүбү деп.
Кудай шүгүр кошпоптур. Бирок кошпосо дагы, кошпошаян, кошпосо дагы биздин алымдар чыгарган жакшы болот баары бир. Анткени карасаңыз мындай китептин эмеси кичине сапаты начарыраак да. Биз үчүн жакшы, бирок жаң балдар үчүн начарыраак. Ушул китепте келет бир тууганым азыр. Өткөндө келген, азыр окуп берем. Кыблага кароо Ханафи мазхабта майытты, маркумду киргизгенден башын кыблага каратуу көпчүлүк алымдары сүннөт деген. Көпчүлүгү сүннөт деген. Анткени кабырды коюп аткан адамга Пайгамбар үйрөткөн. Бисмилла, Алланын аты менен коюп атам деген. Ва аля көңүл бургуз. Миллати Расулилла. Ай тариқат Расул. Алланын элчинин жолуна, Алланын элчисин көрсөткөн жол таризинде, сүннөтүндө коюп атам деген дейт. Демек бул дубада диге жардам берип атат. Демек кыблага жүздөн сүннөт болот. Бир гана Ханафи мазхабта аз түрдөгү, аз сандагы алымдар важип деген. Алардын бири Алаутун Хаскафи Дурул Мухтар дегенден автору, ошол важип деген. Калгандары сүннөт дейт. Салмак каяка коюлат? Хидаянын ээси имам Маргынани рахмауллах сүннөт деген ошого маани берилет. Сүннөт болот кыблага кароо. Туурабы? Туура. Кийинки сурооңуз. Экинчи дейт, маркумду кыблага каратканда башын эле буруш керекпи же көкүрөгүн дагы кошуп буруш керекпи дейт. Мисалы койдук, маркумду койгондо могу кыбла тарапта, башын эле буруп коебуз, денесин дагы бурабыз. А денесин бурганда кандай кылат? Аркасына топурак жөлөш керек болот бираз. Болбосо ал турбайт да. Карс деп бурган болбойт аны. Кудай сактасын, ыза болот. Хадистерде, шариатта тыюу келинген. Бул туурасында туугандар могул жерде эмне деген? Эгерде кыяс деген далил бар, Куран, сүннөт, ижма, атан кийин кыяс бар. Кыяс деген шариатта, Куранда, хадисте келген нерсеге ал экөөндө келбеген нерсени салыштырат алып барып. Арак Куранда келди, бозо Куранда келбеди. Муну айтсаң теңирчилерге жакпайсың, бирок Аллага жаксак болду да биз. Адамдарга такыр жакпайсың карасаң. Бирөө айтат, калыс көпкө сүйлөп жооп берет дейт, тез жооп берип койсоң эртеси бирөө чыгат, бул жаман тез жооп берет экен. Бирөө айтат, молдекең баары жакшы экен, бою кичинекей экен деши мүмкүн. Бирөө айтат, үнүндө тембир жок. Аллага жаксак болду тууган. Биз эми күнөөкөр пендебиз да, биз кимге жагыш шарт эмес да. Кыясты түшүндүңүзбү? 4-чү далил жана салыштыруу Куран сүннөттө келинген. Эгер маркумду тирүү адамдарга салыштырсак дейт Имам Лакнави, салыштырсак бетте эле буруш жетиштүү дейт. Бетте эле буруш жетишсиз деп атат. Тирүүлөргө салыш бетте эле буруш жетишсиз. Эмнеге? Бет менен кошо көкүрөк дагы бурулуш керек дейт. Тирүү адам эмнеге? Мисалы мен сизге туруп түшүндүрөйүн муну. Азыр могул тарапты кыбла дейли. Туурабы? Кыбла. Анан адам могул жер мисалы деп койчу, кыбла бияк го, сиздер көрүшчү. Адам өзүнүн денесин бияка коюп коюп, башын эле кыбла карап намаз окуса өтөбү? Өтпөйт да. Толук жүздөнүш керек. Эми могул кыблага карап намаз окуп атат дагы, анан башын бир жака буруп койсо намаз эмне болот? Макруу болот. Жөндөн жөн себепсиз башын бурса макруу болот, бирок намаз өтөт. Бирок башы менен кошо көкүрөгүн намаздан кыбладан буруп койсо, намаз бузулуп калат. 4-чү далилге салсак дейт Имам Лакнави, мына илимдин шинкилдери. Салсак, маркумду тирүү адамга салыштыра турган болсок, анткени тирүү адамга өкүм келип атпайбы кыблага жүздөн келе деп. Кабырда дагы башын эле буруп койбостон денесин да буруш керек болот дейт. Ал эми кээ бир далилдерге таянсак, башын буруш жетиштүү дейт. Бирок тоготер сөздү Имам Лакнави айтат, тоготер сөз дейт. Башты буруу дейт. Сүннөт болот негизги өкүм, анан көкүрөгүн кошо буруш бул мустахаб болот деп атат. Түшүндүңүздөрбү туугандар? Демек, көкүрөгү менен кошо буруш мустахаб болот деп, эртең чыр чатак чыгып калысты көрөлөп отурбагыла, Имам Лакнави айтып атат муну. Аалымдардан туурабы? Баягынтип маселени бүттүк элек го биз. Жанагы жүлүн маселесин. Аалымдарга такап айтсам да адамдар мени жаман көрөт. Калыс тут ни при чем? Китеп менен сүйлөп атпайбыз бир тууган. Бул сиздин экинчи сурооңуз. Үчүнчү суроо, аялга кээ бирлерине мурут жана сакал өсүп кетет экен. Алар кантет дейт? Сиз анча аялдарга кыжалат болдуңуз. Өзүңүздө сакал барбы сизде? Мейли бирөө билиш үчүн сурашы мүмкүн. Аялдарга мурут сакал өсүп кетсе, Имам Лакнавинин фатва китеби бар. Мен муну 2011 Египетке барганда алгачкы китептерин алып окугам да. Наф'ул саил вал муфти. Сураган адам менен мустафти вал муфти. Сураган адам менен жооп берүүчү адамга пайда деген китеп жазган фатва. Фатва берем дегенге да пайда деген да. Ошол жерде айтат, аял кишиге мурут сакал өсүп кетсе, юстахаббу натфуха. Ошону мындай жүрүш керек дейт түп тамыры менен.
тыктап менен жулуп анан кырып коюш, биротула чыкпай тургандай кылып коюш, бул мустахап болот дейт. Чын да. Келсең эле муруту чыгып турса болбой калат. Эми ал оору болушу мүмкүн, ошон үчүн билдирбей эртерээк кырып туруш керек болот дейт. Кийинки суроо 4-чү. Күйөөсү дейт, аялын жек көрүп калса, сүйдүрүү максатында сыйкыр окутса болобу? Анткени ал адал никесиндеги аялы го дейт. Болбойт туган. Сыйкыр арам. Куранда Аллах Таала айтат: "Вала юфлиху сахиру хайсу ата", сыйкырчы кылган ишинен дагы майнап таппайт бул дүйнөдө, акырты өзү жиндер менен мууну белет токтотпосо, акыретте дагы кор болот деп атат. Сыйкыр бул баатыл, туура эмес нерсе. Аялы адал, күйөөсү жаман көрүп калса, ал сыйкырды колдонбосун. Адал тырмакчанын ичиндеги сыйкырды колдонсун. Кайсы? Айлакердик, жакшы мамиле, тамак аш. Ана муну дагы бурмалап, мына калыс сыйкырды адал деп атат дебесин. Сыйкырдын баардыгы арам, жакшы мамилеси менен көңүлүн алсын. Тамак жасап берсин, кулагына күндө жакшы сөздөрдү айтып берсин, укалап берсин, аркасында массаж жасап. Айтор, аял киши айлакер анын баарына токтолуп отурбайлы, адал жол менен көңүлүн алсын. Көп убакыт кетет, бирок түбү жакшы бүтөт. Туугандар, эки аял алып алса, башка аял алып алса, же ушундай учурда бир аялын эле сүйбөй калса, сыйкыр колдонсо, эркек ден соолугу начарыраак болот аялга караганда. Сыйкырды көтөрө албай, буга да жок, же жалгыз болсо буга да биротоло жок болуп калат акыры. Эркекке барып, эркек амалдан тайган сайын, каарыган сайын, алсырап амалдан алсырганда, сыйкыр таасир этип башын жутат да. Болбойт. Бул туурасында имам Лакнавидің ошо фатвасы дагы бар. Иншалла, каяктан азыр могул жерде болсо керек. Окуп берели. Китеп менен сүйлөп тапкан өтө бир ырахатта, субханалла. Мына бул жерде сурап атат. Хал яжузу лил марати дейт, аял кишиге дейт. Ошо окшош. Бирок бул жерде баа сыйкыр дептир. Ондай мончок сыяктуу тумар тагынса болобу дейт. Тавиз деген тумар. Тумар эмне үчүн тагынат дейт? Ли юхиббаха заужа, күйөөсү жакшы көрүп калуу үчүн дейт. Бада макан юбгидуха. Күйөөсү аялын жек көрүп калса, ошого бир ондай бир нерсени тагынып жүрсө болобу тумарды дейт. А бул жерде сыйкыр деп атат. Сыйкыр андан да катуу. Бул арам болот дейт. Имам айтат, "Хуа харамун", арам неге? Фатавал Хамадия деген китепте келген, Жамил Сагир деген имам Мухаммад айткан. Же имам Сугунак, имам Гыяси китептер бул арам болот деп. Анткени арам адалга пайдасын тийгизбейт, ушул болсун эреже. Арам адалга пайдасын тийгизбейт. Убактылуу сүйдүргөн менен бул акырты өлүп калат. Туурабы? Ал баары сыйкыр эртең жана турган болсо, баягы эле кейипке келип калат. Болгону күйөөңүздү ден соолугунан ажыраткан болосуз. Болбойт бир сөз менен. Кийинки суроо, 5-чи суроо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азан айтканбы дейт. Субханалла, суроолорду карап коюңуз. Имам Тирмизи айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азан айткан деген хадисти алып келет. Сунан Тирмизиде келет. Бирок аалымдар ошол жерде хадисти айткан аалымдарды иликтеп, адамдарды иликтеп келгенде санап хадистин бизге жеткирген чынжырчасында эки адам өтө жогорку высшая категориядан эмес экен да. Туугандар, бул хадис илими керемет илим да. Бизге жетип келген хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки ар бир адамды изилдеп чыгат. Кандай бул дейт. Хадисин уксак жарайбы, жарабайбы? А бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазга бир күн сапарда жүрүп, анан намаз жакындап калганда азан айткан, өзү азан айткан деген хадистин чынжырчасында эки адам алсызыраак адам. Демек бул адамдардын хадиси далилге, жароого жүрөк мындай толук макул болбойт. Бул илимге, илимдин таразасына толук кандуу түшө бербейт дейт. Түшүнүңүздөрбү? А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азан айтканбы? Ага да имам Нахаи сонун жооп берет, шашпай туруңуз. Бир канча нерсени айткан, того тери. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы жонунан азан айткан дейт. Жалпы жонунан деген намаз үчүн эмес, бирок намаздан бөлөк нерсеге азан айткан. Кайсы? Шашпай туруңуз. Раайту хадис бар экен, Сунан Тирмизиде келген. Раайту Расулуллах аззана, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам азан айткан фи узунил Хасан ибн Али хина валадату Фатимату, Фатима небес улуу небереси Хасан радhiyallahu anh төрөгөндө, жарык дүйнөгө келгенде кулагына азан айткан экен пайгамбарыбыз. Таятасы азан айтып атат. Ушул мындай даражасы күчтүү хадис экен. Ал эми намазга айтты дегенде талаш тартыш бар экен. Имам Лакнай айтып атат, "Фа нахну натаваккаф илана фи залик." Ушуга чейин мен пайгамбар намазга айттыбы, айтпадыбы? Бир канча далилдер келген, мен токтоп турам бул жерде дейт. Айтты деп, намаз үчүн азан айтты деп да айта албайм. Имам Лакнай айтат, айтпады, анткени далилдер бири-бирине карама-каршы келип атат. Мен бир жүрөктү тоготор күчтүү далилге жете элекмин дейт. Элестетип коюңуз. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азан жаш балага наристеге улуу небереси Хасан радhiyallahu anh кулагына азан айткан экен, намаз үчүн айтканда талаш тартыш бар экен.
Алтынчы, Жебрейил периште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан абзелби, даражасы жогору. Анткени кээ бир намаздарда имамдыкка чыккан турбайбы дейт. Имамдыкка чыккан туурасында хадис бар. Жебрейил периште пайгамбар салламга имамчылык өткөн жерлер бар, кээ бир жерлерде. Бирок имамчылыкка өткөнүнөн эле Жебрейил периште пайгамбарыбыздан абзел, даражасы жогору дегенди чыгарбайбыз биз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даражасы жогору, андан кийин анан периште турат, Жебрейил периште. Акыйда илиминде мен сизге китеп менен сүйлөйм. Шархул Мақасидте Аллама Саадуддин Тафтазани айтат, 4-5 томдук китеп бул. Ва хавасу банил башар афдалу мин хавасил малаика. Адамдардын ичинен тандалып алган каймактары периштелердин каймактарынан жогору турат дейт. Мындай айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жебрейил периштеден жогору турат. Бир канча далилдер бар. Куран өзү далил, алымдардын сөзү, анан Сидратул Мунтахага Миражда, Исра Миражда көтөрүлгөндө мындан ар жагына бара албайм, менин даражам жетпейт, күйүп кетем деген. Анан Жебрейил периште имамдыкка чыкты деп атпайбы бул тасыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы өлүм төшөгүнө жатып калганда, ооруп калганда Абу Бакр радыйаллаху анху имамчылыкка чыккан, кийин келип буйган. Биз ушул жерден Абу Бакр радыйаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан абзел деп тыянак чыгара алабызбы, бүтөм? Чыгара албайбыз. Анткени фикта эреже бар, жаттаңыз. Сонун суроолор. Кот геде дейт, тажуз болот дейт, өтөт дейт. Имаматул мафдул экинчи орунга, кийинки орунга тургандардын имамчылыгы өтөт. Маал мафадил артта уюп аткан адам биринчи орунда туруп, бул экинчи орунда турса, аныкы деле өтө берет дейт. Айтор намаз өтө турган болсо болду. Туурабы? Айылга барып калсаң, эски аксакалдамдар имамчылык өтсө карайсың, тажвидинде ката жокпу, намазды буза турган ката. Имамдын дарат өтө турган намаздын шарттарын, рукундарын билет. Анда фитна чыгарбай уюп окуйсуң. Бул адеп дагы болот да. Мен Египеттен бүтүп келгем, тычо. Ито исламскийди окугам мен. Устаздар бул деп болбойт сеники десең, бул Аллага да жакпайт, сен фитнакорда болгон болосуң. Намазга өтүп атабы болду. Анан экинчиден биз эненин курсагында балким түйүлдүк болуп жүргөн убакытта ал кишинин чеке саждага тийип Кудайды тааныган да. Ошону унутпаш керек турган. Илим деп эле эметип кетпеш керек. Жетинчи суроо, бир эжеге дейт. Бул киши мынча кызыккан адам. Бир эженин сакалын сурайт, зарыл окшойт эми. Зарыл окшойт эми. Туура эле түшүнөлү. Бир эжеге жин азыр. Бир эжеге жин келип дейт, кадимкидей тырмакчайында окшойт, кошулат экен дейт. Кадимкидей. Мен уккам ошону. Кээ бир балдар группалаштар исламский окуп жүргөндө кээ бир балдарга жиндер келет эле ошо. Айтат эле ошентип. Тезирээк үйлөн деп жүрдүк да. Бир эжеге жин келип, кадимкидей жакындык мамиле кылат экен, дем салдырып жатыптыр, гусул маселесин кантем деп сурап жатат дейт. Түшүнүңүздөр да суроосун. Фатхул Кадир деген чоң китеп бар, Хидаян шарх, Ибн Хумам рахималлах айтат. Эгерде аял киши мага жин келип, ушинтип жыныстык жакындык мамиле кылып атат десе, эки учур болот дейт. Көзгө көрүнбөйт, башкаларга ага гана мындай элес болуп атат, бул бир. Экинчиси адам кебетесинде кадимкидей денени сезген, эки учур болот дейт. А, Б. А учуру. Башкаларга көрүнбөйт, өзүнө элес кылас көрүнүп, бирок толук дене катары эмес, мынтип ырахатын сезип атса, кирип чыккан ырахат башканы сезип атса, ал учурда ла ибрата илля бил инзал. Кечирип коесуз, мен улуу сөз үчүн кечирим сурайм, түз эфир кетип атат, ютубка кетип атат. Бети жок молдоке дебей эле, мен өкүмдү айтыш үчүн гана айтып атам муну. Биринчи учурда элес болуп эле келип атса, ырахат сезип атса, аял кишиден суюктук, ушинтип эле айтайынчы. Аял кишинин суюктугу чыкса, жана бел уругу чыкса, көкүрөк уругу аял кишинин бияктан чыгат. Анда гусулу бузулат. Ырахатты сезип, бирок аял кишиден жанагындай мани чыкпаса, көкүрөк уругу чыкпаса, бузулбайт анда гусул. Бирок эртерээк дем салдырыш керек. Бузулбайт экен деп камарабай жүрө бербеш керек. Рахат алып арам болот. Экинчиси, кадимкидей дене түспөлүнө кирип, анткени жиндердин акыйдада аныктамасы бар. Атсамун латифа. Алар мындай прозрачный, мындай сиңип кете турган, дубалдардан өтүп кете турган дене болот. Кадиратун ала алвани ташаккул. Ар кандай тело денеге кире алат дейт. Ит болуп калат, жылан болуп калат. Бирок кызыгы, ит жыландын денесине киргенде өлтүрүп койсо өлүп калат. Периштелердин айырмасы, периштелер нурдан жаралса, булар жанагындай оттун эмесинен жаралган. Демек, адам кебетесине келип кошулуп аткан болсо, анда адам болуп атпайбы? А бизде адам менен адам кошулганда гусул качан важип болот? Мына бак ыхтияр китебинин канча том экен? Биринчи томунда ваюджибу гусулду важип кылат. Гойбубати хашафатин, эркек кишинин уста кесер жеринин өлчөмү кирсе эле болду, гусул важип болуп калат дейт. Анзала ауламизул. Толук дагы кириши шарт эмес.
уруктун чыгуусу дагы шарт эмес. Эгерде жин жанагы б сүрөтүндө Кудай сактасын, Кудай сактасын, Кудай сактасын. Бул Марста эле болсунчу айтор. Аламул хаял, фантастикада. Кокус Кудай сактасын болуп калып биз өкүмдү гана айтып атабыз. Дене кадимкидей дене болуп ошончолук уста кесер өлчөмүнчө кире турган болсо анда гусул вачип болуп калат. Дигиге дагы. Акыркы ошол суроосу жиндер имамга өтүп калса уюйбузбу дейт. Туган ашыкча го бул эркектердин жигитиндай көзгө көрүнгөн инсандардын имамчылыгын чечип бүтө эле анан көрө жатабыз. Азыр минсең бир айтчу калыс жоопту билбейт да деп. Садагаңкы тейин моорун акыркыларында имам Лакнави китеп жазган. Нереген китеп таң каласыз азыр. Тадуирул фалак фи хусулил жамаати бил малак бил джинни вал малак. Адам жалгыз болуп калса деле аркасында жин менен периштелер турса, ошол жамаатка өтөт деген жерде жазган. Хадистер бар туган. Кана хадистер, шашпай туруңуз азыр. Бул азан маселеси экен, шашпай туруңуз. Бир минут уруксат бересиздерби? Жоопту билбейт ошон үчүн молдеке сөздү айлантырып койду деп атат дем. Кээ бир суроо ашыкча болуп кетет да. Чубастыдан сураганга, жумуртка ушундай болсо арам бадал, ошону ыргытып сал дейт го. Жумуртка адалыш болуш үчүн тоок жол салынып туруш керекпи дейт го. Чөнөм кээ бирөө сурай берет да. Ар бирине жооп бере берсең тантык болуп калбайсыңбы? Туурабы? Инсандардын маселесин бүтүрүп алалы, анан көрө жатарбыз анан. Азыр. Субханалла, чыгып калса экен жанагы Тадуирул фалак деген тема бар да маякта азыр. Бир аз сабыр кармап турасыздар, жок мында жок. Асака. Алып туруңуз азыр. Жана жин менен периштелер артта уюса жамаат болобу дегенде бир сонун нерсени хадистер келет да азыр. Мына. Тема Тадуирул фалак фи хусулил жамаати бил джинни вал малак. Ахраджал Баззар дейт. Муснадул Баззар деген хадис жыйнагы бар. Бул хадистин даражасы Хасан. Өтө жогорку даражада эмес, өтө ылдыйкы даражада эмес, бирок далилге жарайт. Эмне дейт? Ан Муаз ибн Жабал. Муаз ибн Жабал чоң сахабалардын бири. Аллах разы болсун, радиаллаху. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ман салла минкум бил-лейл дейт. Ким түндө намаз окуй турган болсо жалгыз. Аял уктап атат болуп, уктай турган болсо, фалиячкар би кыраатиги үнүн чыгарып жария окусун дейт кыраатын. Бирок үнүн чыгарып жеңинде ойго тийе тургандай эмес албетте. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-Рахман рахим. Өзү уга тургандай жок дегенде, туурабы? Жария окуганга аракет эмнеге? Себеби фа иннал малаикат анткени периштелер үйдөгү тусалли би солат анын аркасында турат дейт. Буга үйүт деп атат. Ва инна муъминил джин момун жиндер дагы дейт. Бүгүн эч ким нафил окубай койбосун, жиндер бар экен артында дейт. Жегенде турчу эмне намаз окулайын деп. Коркпоңуз таксы, коркпоңуз. Пайгамбар салам айтып атса коркунуч болбойт иншалла, туурабы? Ким күнөөкөр, калыс күнөөкөр деп жүрсө элестетиң. Ва инна муъминил джин дейт. Жиндердин момундары дейт. Аллазина якуну фил хава. Абада учуп жүргөн жиндер дейт. Ва жиранаху жана ошол кошунасы үйдө кошунасы болуп жүргөн жиндер дейт. Фи сакан үйүндөгү. Юсаллуна би солат жария окуса намазына кошулат дейт. Ва ястамил икра кыраатын угат дейт. Ва иннаху ла ютарриду би кырааты менен дейт окуган Куран. Үйүндөгү жана кошулардын үйүндөгү фусакал жин жаман күнөөкөр жиндерди каапыр же болсо мусулман болсо да күнөөкөр жиндерди жария окуу кырааты менен качырат, аларды жок кылат, айдайт дейт. Ва марадат шаятин шайтандардын жаман нерселерин дейт. Бул боюнча имам Суюти бул хадисти дагы жана Лахтул Маржан деген китебинде алып келген дейт. Коркпосоңуз жария окуйсуз, корксоңуз ичиңизден окуп жата бересиз иншалла. Коркпош керек, Бүттем, жиндер аламын жыйыштырдыкпы? Болду. İnsanlar alamına qayттык. Assalamu alaikum ustaz, men 11 жаштамын. Мени шакиртчилик аласызбы? Мен Куранды жаттап жатам азыр дейт. Аллахым бизде татыктуу устаз кылсын, таксырым, жакшы күмөнүңүз үчүн рахмат. Аллахым бизди адаштырбасын, аркыл кемчиликтерден сактасын, сөздөн адаштырбасын, көздөн, үй бүлөбүз менен чоң адаштырбасын иншалла шакирттерибиз менен. Кудайым буйрса. Бизде да окуубуз аз калды, алабыз иншалла. Билишибизче окутабыз, билбей калган чоң устаздарга жетелеп барабыз. Бирок бир нерсени унутпаңыз, аксакал устаздардан сабак алуунун сыры бөлөк болот. Алар нафсиси токтолгон, сөзүндө жаны бар, Ошо Надыр устаз деген бар. Надыр устаздан барып сабак алып турсаңыз жакшы болот иншалла. Биз келгенче устаз сизди даярдап коет. Ассаламу алейкум устаз. Устаз, мен жаштыгымда чубак устаздын сабагын аябай баргым келет эле.
жана анын окуучусу болууну аябай каалайт элем. Мен чоңойгучам устаз аркы дүйнөгө сапар алды. Аллах өз мээримин алсын. Каалайт элем мени жана сиздин ортобузда сиз менен чубак устаздай мамиле болуусун дейт. Өзүм жөнүндө айтсам 16 жашар жигитмин дейт. Карасаңыз, жаш инилерибиз. Куран институтунда 2-курсунда окуймун. Буюрса чет жактардан илим алып келем деген ой максаттарым бар. Болушумча кыска жазууга аракет кылдым устаз. Жок, жүрөктөн жазганыңыз кадимкидей көз жаш аркылуу билинип турат. Сиз окуңуз, иншалла Египетке барсаңыз биз жардам беребиз. Египетке барыңыз, Иорданияга барыңыз, туурабы? Иншалла барсаңыз биз жардам беребиз. Садаган кетейин иним. Бирок ошол Куранды толук жаттап бүтүңүз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Бөбөк төрөлгөндөн кийин плацента дейби алынып, плацента деген барбы түшүнүк шейкин медицинада? Түшүнүктүү. Кабыгы, чел кабыгы. Чел кабыгы алынып, аны топуракка көмүш керек дешет. Ошонун өкүмү бар болбу? Аны кадимкидей алып көмүш керек. Биз магистратурада окутканда баланын тону бар го. Тону чел кабыгын кадимкидей жанагы чоң медицинада чоң бир нерсеге колдонот экен. Ажыкен бар булан ажыкен. Ушуну да сиз эгер чын төгүнүн ырастап коюңуз макул деп. Бирок биз жана окуган нерсеге ылайык, алар жөн жазбайт. Муну кадимкидей жанагы мээге, эгүүгө жана башка бир нерсеге кадимкидей колдонот экен кайсы бир бөлүгүн. Ошону колдонуп калып, жанагындай эме деп коет, адам сөөгүн туура эмес бизнес үчүн сатып ийүү, башка кылып плантация кылуу, жана башка нерсе кылуучу. Ошондой болуп кетпеш үчүн өзүнүкүн өзү көмүп койгон жакшыраак. Аны биз билбейбиз, түшүнүктүүбү? Эртең балдарды өлтүрүп коюш деп эмне кыласыз ошон үчүн? Клиникалар аны лабораторияга беребиз деп, көрдүңүзбү, көп учурда бербейт экен. Биздин биринчи кызыбыз төрөлгөндө дагы беришкен эмес болчу, ошого бул ирет сурап алып көмөлү деп жатабыз, өкүмү кандай экенин так билсек жакшы болот. Ошол жерде келет, муну кадимкидей колдонот деп келет. Эгерде ушул маалымат медициналык кызматкер тарабынан тастыкталса, жок, ал бала ата-энесиники, төрөлгөн нерсе да ата-энесиники болот. Ошону көмүп коюш керек. Бирок бир нюанс бар. Эгерде медиктердин максаты жакшы болуп, бул жерде вирус жугуп калыш коркунучу бар, гепатит Б менен төрөлүп калышы мүмкүн. Башка болуп силер эптей албай вирус жугузуп алышыңар мүмкүн деген максатта алар көмөбүз, жок кылабыз десе анда дурус. Медиктердин баарын жаман ойлобош керек да туугандар. Ошону такташыбыз керек. Ажыкем, суранч мага кийинки сабакка тактап берсеңиз. Бул суроону ажыкемге акырын жөнөтүп коюңуздар. Бирок ошол окуганым бар. Баланын жанагы тонунан башка нерседен кадимкидей колдонушат деген. Ассаламу алейкум устаз. Мен бүгүн үйдө бош эле болдум. Балам менен оюноп кечигип келдим. Ар дайым бир жака барсам кечигем. Кантип кечикпей, кайдыгер болбой жүрө алам? Аллах разы болсун, илим алууга кызыгам. Кайдыгерликти кантип жоюм, насаат бериңизчи. Сиздеки кайдыгерлик эмес. Үй бүлөлүү болгондон кийин адам өзүн ойлобой калат. Ал баардык ата-энелерде бар. Акыл эси ордунда болгон ата-эне өзүн кечип балдарын арнап калат экен. Бойдок кезиңде, башка кезиңде өзүңө чыкыйып, чекчейип кийим аласың. Бул деген сөз мынтип жүрбө деген сөз. Азырда эле чекчей, жакшы кийим, бирок ата-эне баары бир ата-эне баласына күйсө, балам кийсе экен дей берет экен. Балам жесе дей берет экен. Сиз бала үчүн кечигип атасыз. Иншалла балаңыз чоңойсун, баардыгы ордуна түшүп калат. Антип өзүңүздү жемелебеңиз. Антип жем, сиздики көрүнүп эле турат. Анан балаңыз чоңойгондо деле кайдыгер болсоңуз, ошондо урушабыз. Азырынча сиздики кечиримдүү. Ассаламу алейкум устаз, өмүрүңүзгө Аллах таалам береке берсин. Биринчи, муну өчүрүп койсок 2 мүнөттөй убакыт калыптыр. Уруксат бересиздер да окуп турсам, Буюмду интернетте реклама дейт. Жарнама кылганда өңдөрүн жасап киргизсе алдаган болбойбу дейт. Мисалы, ак өң болсо аны дагы да агартып кара, анча-мынча тактарын алып салса монтаждар болбойт. Буюм, сиз го буюмду сурап атасыз. Азыр адамдар ошону таанышып дейт. Интернетте көрсөм, кебетеси ушундай дейт. Чекчейген, алдыма келсе көзү бекчейген дейт да, бербекчейген дейт. Анан товар деле ошондой. Адам өңүн алданат, башка кылат. Хадис бар. Интернеттен көрсө деле бул көз менен көрүү бөлөк да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хидаяда да келет. Ман иштара ма лам яраху, ким көрбөгөн нерсени сатып алса, фаху бил хияр иза раху, көргөндө андай болбой калса, ал кайтарууга акысы бар дейт. Интернетте көрүү кандайдыр бир деңгээлде эле көрүү. Бирок ал чын менен көзгө, акыйкатка дал келеби жокпу, баары алдамчылык болуп калат. Ошон үчүн антип алдаганыңыз жакшы эмес. Сапат ушундай. Же айтышыңыз керек, мен бир аз мунун сапатын көтөрдүм деп эскертишиңиз керек. Баары бир ошентип көтөргөн күндө дагы жана кардарга жакпай калса, жок соода бүттү деп анта албайсыз. Ал наразы болуп кайтарса кайтарганга акысы бар. Туурабы? Азыр өңгө башкага маани берилет.
Экинчи, бизнес ээлери сатуу бөлүгүнө сатуу менеджерлерин коюшат. Алардын айлыгы канча көп сатса ошончо көп болот. Мисалы 10 буюм сатса 100 сомдон 1000 сом табат. Суроо сатуу менеджери көп сатуу үчүн калп айтса, же жалгандан касам ичсе бизнес ээси күнөөкөр болобу, же сатуучубу? Жок, бизнес жумушту берип аткан адам кандай жол менен болсо дагы саткан айтор. Бизге натыйжа керек десе өкүңөр тең күнөөкөр болосуңар. Куранда айтат: "Вала таавану алал исми вал удван", күнөө менен душмандык иште жардамдашпагыла дейт. Өкүңөр жаман шайтан жолунда жардамдашып аткан себептен өкүңөр тең күнөөкөр болосуңар. Анан жок, иштегин деп аны айтпаса, анан сиз өзүңүз жалган айтып касамды аралаштырып сатып атсаңыз, анда сиз күнөөкөр болосуз. Биз бул боюнча мына сабак өтүп атпайбыз быйыл. Соодада тыйылган соодалар деп, шариатта тыйылган соодалар деп. Жалган айтпаңыз. Анан экинчиден, иншалла аракет кылыңыз, Кудай ырысыңызды көбөйтсүн. Жакшынакай шеф менен сүйлөшүңүз. Алдамчылыктын кереги жок. Анткени хадис өттүк мына академияда. Хадис бар. Бухари Муслимде келет: "Ал-яминул фажиро", жаман ант дейт. Ва фи ривая, башка риваят ал-яминул казиба, жалган касам дейт. Мураввижатун лисила, товарды өткөрөт, ровач кылып өткөрөт, товарды, буюм тайымды. Бирок мумхиқатун лил барака, берекени түп тамыры менен кырып салат дейт. Көп санда табышыңыз мүмкүн, колдона келгенде бир нерсеге да жетпей калышы мүмкүн. Хадис ачык келет мына. Күтө туралы азан менен атаандашпай. Анан окуйбуз. Мо сумкаларды ала бериңиздер, китептерди. Эртең Египетке илимий сапарга биздин досторубуз узап жатат. Ошол Абдусалам дамыла, кайныбиз, жакын адамдар. Иншалла ошолорго да дуа кылып коелу. Аллахым сапарларын берекелүү, байсалдуу кылсын. Иншалла аман эсен барып, жакшы ийгиликтүү окуп, эл жерине аман эсен кайтып келсин. Имам келгенче калган суроолор. Ассаламу алейкум устаз, кандай истейт? Менин суроом: үй бүлөбүздө мал же бир нерсе жоголсо эле, ишибиз артка кетсе, атенем 40 ташты төлгө салат. Жакында бар же жок деп, ошо жанында окшойт. Алдын ала чечим чыгарышат. Бул шайтандын ыплас иштери эмеспи? Ооба, ыплас иштери 40 таш менен айтып берет эле. 40 таш ал жансыз таш ал. Мындай ырксаңыз деле мындай келе берет. Ал төлгөчүлүк, ал жана шариатта тыйылган нерсенин катарына кирет. Мал жоголсо, башка жоголсо, эң биринчи эмне болуш керек? Жакшылап издеш керек. Издеп такыр табылбай атса, мен зекетим, садагамды бердим беле, бербедим беле деп өзүнөн күнөө издеш керек. Анда да чоң жакшылык бар. Зекетим берип туруп деле мал жоголуп табылбай калса, айтыш керек: Аллахым, мен имандуумун, зекетим чыгарам, сен мага жамандык каалабайсың. Демек ушул мал менен башыма келе турган балени чыгарып атат окшойсуң деген жакшы күмөндө болуш керек. Шүгүрдеш керек кээде. Жакшы болуп туруп деле эмес, мен эмне деген шек күмөнгө кирбеш керек. Алла балким мал менен, жанга келе турган азапты мал менен чыгарып коюп атат да. Алла анткени момун адамга жамандык каалабайт да. Эмки жыл үйлөнөйүн деген биринчи ниетим бар, нике кандай даярдык кылуу керек. Бештик үй бүлөгө 5 хадисти окусаңыз бүт ошол нерсени айтканмын. Экинчи, фыкых сабактарын кайсыл жактан алсак болот? Ислам университетине тапшырыңыз же медресеге тапшырыңыз. Болбосо ошол Масхаб карманган акыйдасы жүз устаздан тартип менен баштапкыч китептерди окуңуз. Сизге Шейх Шурумбулалидин рахимахулла Нурул Идах ва Нажатул Арвах деген китебин сунуштайм. Ошол баштапкыч сонун китеп. Үчүнчү, китеп окуп баштаса эле уйкум келип башталат. Китеп окуунун тартиптерин айтып бересизби? Уйкуну кандырып туруп окуңуз, ошондо уктабайсыз иншалла. Жеп жеңил. Уйкуну кандырган убакытта окуш керек. Сиз уйку канган учурда телефон кармап калышыңыз мүмкүн, башка болушу мүмкүн, уктайын дегенде окуп каласыз. Жок дегенде жакшы, бирок ошо уйкуңузду кандырып көпкө окуй бериңиз, калтырбай. Иншалла ошол учурда китеп адат болуп кетет. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом төмөнкүчө: азыркы күндө Кыргызстанда алдамчылар өтө көбөйүүдө. Жакын күндө акыреттик досум Суң деген дос бала өтө чоң сумага алдап кетти. Умар радиаллаху таала анху айткан: бир адамды дос тутуу үчүн сапарга чыгыш керек, алыш бериште карыз бериш керек, анан башка кыйынчылык келген күндө карап көрүш керек деген. 3 учур болбосо ал дос эмес деген. Жалпы эсеп менен 200 000 АКШ долларга дейт. Мен сизге 200 000 долларды айтпай эле коеюн. Жаныңызда жүргөн аялыңызды алыш үчүн дос болгондар бар. Не дейсиз? Ал дүйнөдөн да кымбат да. Устаз, кээ-бирки акчамдарды туугандардан алып бергенмин. Устаз, азыр жамаатка айта кетсеңиз дейт. Этияттык менен жана сурамжылоо менен берүүсүн айта кетсеңиз. Куранда Аллах таалам айткан: "Я айюхалладина аману иза тадаянтум бидайнин ила ажалин мусамман фактубу." Алыскы бир мөөнөткө, аралыкка, узак убакытка акча алсаңар, карызга берсеңер жазып койгула деген. Жазып койгула деген буйрук бүт 4 мазхабтагы алымдар айтат, бул парыз эмес, важип эмес, мустахаб менен сүннөттүн ортосундагы амал дейт. Адамдар жазып койгула деген мустахабты аткарбай, чоң башына бален ап келип алат дейт.
Мустахапты аткарбасаңыз, башыңызга балай келет. А сүннөттү аткарбасаңызчы? А важип менен парыз калсачы? Анткени бул жерде неге бул милдет эмес десе, аяттын уландысында фаин амина ба'дукум ба'дан, кээ бирөөңөр ишенсеңер, анда ишенимге таштагыла дейт. Бирок эң жакшысы жазып коюш керек болот. Бекеринен эмес, Алла бекеринен айтпайт. Мен эмне кылайын устаз, сиз айтыңыз. Нотариустан өтүп жаздыргансызбы? Жакшылыкча 3 жол астыңан өтөйүн. Мөөнөт берейин. Калп айтпай, бере турган мөөнөтүңдү айт деңиз. 3 жолу да кечиктирсе, закондуу түрдө законго бериңиз. Анткени ал сизде эле эмес, башканы да алдайт, башканы да сыздатып кетпесин. Бирок 3 жол астынан өтүңүз. Мүмкүнчүлүк бериңиз. Болбосо, закон азыр иштеп атат. Закон менен темир торго камалганга чейин барса чыгарат. 5 мал намаздан иншалла дуа өтөт. Аллахым сизден ыраазы болсун. Ооба, дуа кыласыз. 3 жол астынан өткөндө болбосо бериш керек. Жок, бербеш керек деп отуруп, ондай шылуундар көбөйүп кетип атат. Эркиндикте адам эркине келбесе, эсине келбесе, аны темир тор кадимкидей эсине келтирип коет. Сизде эле күйгүзбөйт да, башканы да күйгүзүп коюшу мүмкүн. Түшүмдө апам каза болуптур. Мен ыйлап адамдар келсе учурашып атыптырмын. Апамдын өмүрү узун болот деп жооруп койдум. Түштүн башы казандай, мойну кылдай. Кандай жоорулса ошондой кетет. Бирок Куран сүннөткө дал келиш шарты менен. Ибн Сирин рахимахулла айткан деп уктум, ушул түштү үйлөнөт экен деп жоорган интернетте жүрөт, жооруп бериңиз. Кана жана китебим. Жана Татирул Анам деген китеп бар го түш жооруу боюнча. Кыргызстандагылардын 50% үй бүлө алкагында, эми көбү келет. 50% түш жооруу жаатында. Ошон үчүн бул китепти айлап жок жаныма алып жүрүп калдым да. Кара китеп каякта? Тетик окшойт. Тетик ошо оң колуңуз кармаган. Мо. Асаке, брат, алыстан тааныйсыз го кайсы китеп экенин. Айтканды бере берсеңиз тез эле өтүп кетет маселе. Имам келгенче о Кудай убакытка береке бер үлгүрүп калалы. Ал маут. Маут деген өлүм, ламдан кийин карайбыз азыр. Тез кел. Бисмилlah. Өлүктөр менен сүйлөшүү дейт. Тул умрин дейт. Сызып коюптур, мурда Египеттен карап турмун да муну. Өлүктөр менен сүйлөшүү тул умрин узак убакыт болот дейт. Валахзу минал мейт, өлүк адам бир нерсени келип маркум берип атса, рызкын бул бир рызкы болот дейт. Бул бир рызкы болот дейт. Сиз апаңыз менен сүйлөшүп атасыз да? Апаңыз маркумдар менен сүйлөшүп атат. Эми шашпай туруңуз азыр. Ал маут дейт. Филманам түшүндө өлүп атса, далун алал вадаят дейт. Аманатка далалат кылат дейт. Демек апаңыз бирөөнүн аманатына кыянат кылбадыбы, сураңыз акырын барып. Сиз сурасаңыз көңүлү оорутуп калса, жакшы көргөн кызын жөнөтүп сураңыз. Апаңыз бир аманатка кыянат кылып, аманатка тапшырган буюмду же акчаны кыянат кылып жеп ичип койбодубу? Аманатты берип калсын деген эскертүү болот дейт. Ау же болбосо экинчи мааниси, ооруп жатып, апаңыз ооруп жатып түшүндө өлүп кетип атса, халасул марид мин мурадык, оорусунан айыккан болот дейт. Түшүнүктүүбү? Оруббама далла залкалаштыма бил гойб, кейде апаңыз эңсеп жолуктурбай жүргөн алыскы жоготкон адам менен жолугат дейт. Ошо жакшы жагын окуп турайын, болду, ушул жетиштүү. Анан суроонун баардыгы эле түш болуп кетпесин. Муну иншалла кийинки сабакта. Анткени көлөмү чоң экен. Дуа кылабыз. Аллах Таала эртеңки илимий сапарга аттанып аткан бир туугандарыбызга, жакындарыбызга сапарын жеңил кылсын Аллахым. Башыбызды мусулман туугандар сабакта жакшы эле айттык окшойт. Ынтымакта, ынсапта, илимдин алкагында ынтымакты сактайлы эми. Бири-бирибизди жамантып, жамандап жатпайлы. Мамлекет башчыларыбызга Аллах Таалам дең соолук берсин, иман берсин, жана ар дайым, ар качан туура тандоону насип кылсын. Аллах Таалам эч качан бизди кор кылбасын. Аллах Таалам имандын көлөкөсүндө илим, билим, маданият туура тармакта Кыргызстан мамлекетибиз өнүгө өскөн мамлекеттерден болсун. Мусулман үммөтү бекен болсун, кордолуп жаткан мусулмандарыбызга Аллах Таала жардам берген болсун. Илим, билим жаатында жаштарыбыз болуп көрбөгөндөй бир эбегейсиз эмгектерге жетишкен болсун. Жамаат баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.